Бектемир. Заставага ал буйдалбай тез эле жетип келди. Кудай жалгап ага өзгөчө бөлүмдүн балдары жардам беришти. Алардын арасынан Бектемир деген жигит Абдрасуловдун киндик уулу болчу. Жаштыгына карабай кыска мөөнөттүн ичинде подполковникке чейин жетип аскердик контрчалгындоонун бир бөлүмүн башкарып калган. Азамат, мен үчүн өзү келген тура деп ойлоду Абдрасулов. Бөлүмдүн УАЗигинин алдыңкы орундугуна отуруп жатып. УАЗиктин айдоочусу көп сүйлөбөгөн, өз ишин жакшы билген жоокер экен. Бул жол менен бир эле жолу айдабаганы көрүнүп турат. Анын жоопкерчилиги жана чек арадан алган жоокерлик тарбиясы сезилип тургансыйт. Бектемир өзүнө жакшы айдоочу таап алыптыр. Мындайга ишенсе болот. Жолдо калтырбайт деп ойлоду өз ичинен Абдрасулов. Бектемир, дагы канча убакытта жетебиз деп ал Бектемирге кайрылды. Эмне дейсиз, дагы бир жолу айтыңызчы деп сурады Бектемир, мотордун үнүнөн тигинен сөзүн укпай калып. Качан жетебиз деп жатам. Дагы 1 саатча бар. Токтотуп табеки тартып алсак кантет? Чайпала берип табаслык жарылып кетмей болду. Болуптур. Бектемир айдоочуга токтот деп буйрук берди. Ал өр жолдун бир бурулушуна чейин айдап келип, машинаны аяр токтотту. Абдрасулов машинадан чыгып, шашпастан тамекисин күйгүздү. Ал тамекини кээде гана толкунданганда жана көп ойлонгондо гана чеге калчу. Кебетеси татаал участок көрүнөт, деди ал машинадан өзүнөн кийин чыккан Бектемирге кайрылып. Ага көп деле кейбейбиз. Бирок жашырган демде татаалдыгы татаал эле участок. Душман бул жерде уктап жатпайт. Муну сиз өзүңүз деле жакшы билесиз. Командир бул сөздү бекер баштаган жок деп ойлоду Бектемир. Полковниктин ойлогон оюн табууга аракет кылып. Бери карачы. Мен сенден бир нерсени сурайын дедим эле. Ылдыйда суроого убакыт болгон жок. Сен бул жердеги оперативдик абалды жакшы билесиңби? Бардыгын болбосо да көбүн билем деп ойлойм, жолдош полковник. Мен аны муну айтып сенин башыңды оорутпайын. Ушул заставада менин баламдын кызмат өтөп жатканын билесиңби? Тарынткыңыз келип турабы? Билбеген да анан. Кой тарынба. Мен сени тарынтайын деген оюм жок эле. Баламдын өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгы жөнүндө менде так маалымат бар. Ал баягы өлтүрүлгөн 4 контрабандисттерге байланыштуу болсо керек. Ооба. Бир нече ай мурда ал чегарачылардын тобу менен контрабандисттерди жок кылган. Сен аны билсең керек. Билбей анан алар ошондо 30 килограмм героинда колго түшүрүп алышпадыбы? Андай болсо, силерде алар жөнөкөйлүк контрабандисттер эмес, террористтик уюмдун кишилери экендигин жана аларды колго түшкөн героини белгилүү бир максаттар үчүн жиберилгендиги тууралуу маалыматтарыңар барбы? Бар. Биздин ал жактагы кишилер бизге керектүү маалыматтарды жиберишкен. Азыр биз героинден түшкөн акча теракттарды жүргүзүүгө арналгандыгы тууралуу ойдун үстүндө иштеп жатабыз. Ошол товар ала турган кишилердин бири азыр силер издеп жүргөн адам болушу мүмкүн. Туура, сен бул жерде уктап жатпапсың, деди Абдрасулов канаттануу менен Бектемирди даалыга чапкылап. Сен мага өзгөчө иштер боюнча иштеген адис катары айтчы. Контрабандисттер бизде эмне болуп жаткандыгы жөнүндө маалыматты кайдан алып жатышат? Мисалы, менин уулум жөнүндө кайдан билип алышты? Тагыраак айтыңызчы, командир, деди Бектемир киндик атасына суроолуу карап. Сенден жашыра турган эч нерсе жок, деди полковник бир аз унчукпай туруп. Анан сөзүн улады. Чегарачылар 4 кишини жок кылып, 30 килограмм героинди колго түшүрүп алгандан кийин кайсы жолдор аркылуу экенин билбейм. Ошол ишке катышкан чегарачылардын аты тигилерге белгилүү болуп калыптыр. Азыр алар менин баламдан өч алууга аракет кылып жатышат деген сөз бар. Туура айтасыз. Акыркы күндөрдө биз контрабандисттерди бир аз кысып койдук. Алар биздин офицерлерди жаман аттуу кылыш үчүн материал издеп жатышат деген маалымат бар. Кыскача айтканда, биздин кызматтагы адамдарды сатып алып, жолу ачып алсакпы деген ойлору бар. Сиздин балаңыз бул маселелер боюнча өтө таза жигит. Кебетеси сизди таткан көрүнөт. Кой, көп эле жагына бербе. Менин оюмча, алар маалыматты негизинен жергиликтүү элдерден алышат көрүнөт. Жакында келишим менен иштеген бир адам биздин жашырын сырларыбызды контрабандисттерге айтып берип жүргөнүн билип калдык. Ал албетте бекер айткан эмес. Жакында аны кармап калган саткындарды дагы айттырып алабыз. Душмандын чалгынчылары уктап жатпайт деген сөз туура эле. Чынын айтсам, алардын мүмкүнчүлүгү чоң. Баңгизаттын тегерегинде эсепсиз акчалар айланып жүрөт. Мен сенден бир нерсе сурайын дедим эле.
Ayta beriңiz жолдош полковник. Мен ата эмесмин, түшүнөсүң да, деп полковник бир аз унчукпай туруп анан башын чайкап алып, кыскасы, мен уулумду башка жака, эң жакшысы штабка которуп койсоңор жакшы болот эле. Түшүнөм, деди Бектемир сырткы түрү менен ал үчүн бардыгын жасай тургандыгын көрсөтүп. Бирок сиз балаңызды мен өзүм билесиз да. Билем, Бектемир. Ошентсе да ушуну сөзсүз жасаш керек болуп атат. Мен анын өмүрү үчүн аябай чочулап жатам. Сен мени билесиң да. Маселе мынчалык олуттуу болбосо сурабайт элем. Түшүндүм, жолдош полковник. Жүрө эмесе кеттик. Бул жөндө эртең чогулуштан кийин сүйлөшөлү. Эртең бизде бардык бөлүктөр жана аскерлердин катышуусу менен өткөрүлө турган кеңешме пландаштырылган. Мен сага кыскача эле айтайын, уюмдун кишилеринин сүйлөшүп жатканы спутник аркылуу кармалган. Алар чоң теракт даярдап жатышат. Аны менин эски таанышым даярдап жатат. Согушкерлердин топторунун ушул багыт менен да өтүп келиши күтүлөт. Полковник тамекисин тартып бүтүп, "Жүрү, кеттик", деди. 1 сааттан кийин баласы Айдар кызмат өтүп жаткан заставага да жетип келишти. Абдрасулов түшкөн машина заставага жеткенде, Айдар өз жоокелери менен кезектеги кайгылдан жаңы эле келген. Застава. Ар бир эле эркек адам эркек балалы болуп, аны менен сыймыктанып, эл арасында башын жогору көтөрүп жүргөндөй татыктуу уул болсо экен деп тилейт. Абдрасулов да баласы менен сыймыктанса болот. Аны жалгыз бала болгонуна карабай, чыныгы эркек кылып өстүрдү. Кебетеси ал ошон үчүн энеси экөөнүн таптакыр эле каршы болгонуна карабастан, аскердик кызматка кетип калды окшойт. Баарынан мурда ал күнүгө бычактын мизинде жүргөн чек арачы болуп кетти. Анда өжөрлүгүн кошуп, атасынын бардык жакшы мүнөздөрү бар эле. Бүт бойдон эле сени тартыптыр. Эмне кыларыма да билбей калдым деп айткандан сау эле тажачу эмес. Баласы экөө бир нерсе талаша түшкөндө. Үй бүлөлүк кеңеште канча айтышса да болбой, аскердик татаал кесипти тандап алды. Ата, сен өзүң аскер кызматкер эмессиңби? Деп болбой койду. Баласынын мүнөзүн жакшы билген Абдрасулов анын Россиянын чек-арачыларын даярдаган академияда окуйм дегенине макул болду. Ошол кезде мамлекеттер арасында аскердик билим берүү боюнча келишимдер бар болчу. Эркектердин чечимине макул болгондон башка энесинин кылар эч нерсеси калган жок. Окуусун жакшы бүтүп, эрежеге эрте жеткен уулу Москвадан келер замат Баткен багытындагы эң татаал жерге туранып кетти. Бул жолу да кой дегенге болбой койду. Тег өңүрүнүн тереңинде Абдрасулов баласы ушуну кыларын сезип эле жүргөн. Мурдатан эле тааныштары аркылуу тынчыраак жерден кызмат таап коюп, ал баласын Баткенге жибергиси келген эмес. Айдар өз сөзүнөн кайтпай койду. Мына эми эмне болуп жатат? Бир жыл өтпөй эле Баңгизат менен шугулдангандар баласына тиш кайрай башташты. Бул көңүл бурбай койгондой майда барат иш эмес эле. Баласынын өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыктан ал аны болтурбай коюунун амалын издей баштады. Абдрасулов ошол максат менен чек арага келди. Полковник эмне кылса да баласын заставадан которуп кетүүнү чечти. Баласынын учурашканда колдугу сагармаганы өз күчүнө ишенген адамдыкындай эле. Айдардын сырткы турган турпаты да анын чыныгы аскер адамы экендигин көрсөтүп турат. Чынында эле Абдрасулов баласы менен сыймыктанса болот. Алар кучакташып көрүшүп, бири-бирин далыга таптап коюшту. Убакыт кандай күлүк деп ойлоду полковник. Адамдын эркине көнбөгөн, кече эле киринткенде алаканга батып кетчү кичинекей бөбөкчө бүгүн атасын далыга таптап, керек болсо кучагына кысып, демин куушуруп койгондой абалга жетти. Салам алейкум атаке. Көргөнүмө кубанычтымын. Бул жака кайдан келип калдыңыз? Деди ал атасына эркелегендей. Кандай балам? Мен да сени көрүп кубанып жатам. Сен бизди апаң экөөбүздү ойлогондон кийин өзүм келбеймби? Ооба, мен сизди жакшы билем да. Бул жака жөн келмек эмессиз. Аны мен сиздин көзүңүздөн эле көрүп турам. Койсаңчы, көзүмдөн эле көрүнүп турабы? Анан эмне? Андан көрө айтыңызчы. Өзүңөр жакшы жүрөсүңөрбү? Апам ооруган жокпу? Биз жакшы элебиз. Апаң гана сени сагынып жүрөт. Дагы жакшы эжелериң балдар менен көп келип турушат. Алар балдар менен келбегенде бизге кыйын болмок экен. Болдучу. Биз жөндөр эле сүйлөй беребизби? Андан көрө айтчы, өзүңдүн иштериң кандай? Сени бул жердегилердин бардыгын дем алдырбай жатат дейт го. Сизге жеткиришкен экен да. Жок, эч ким айткан жок. Баарынан кызыгы мен эң артында угуп жатам.
Sen kiçine etiyat bolup жүрчү balam. Etiyat bolup ele жүрөm. Men üçün çoçulap ele koyuңuz. Bardygy jayында bolat. Kantyp çoçulabayım balam. Men nemne 5 ulum bar bile. Jok degende ayal alıp nebere güttürseň da tınçırak bolat elek. Apaňda ayasaň bolu. Men oýumça sen Bişkekке gotorulup gelinçe gal. Andan keyin tamanyňdy gaýdan jırtarыңdy göre jatarбыз. Ata, kayra başladyňyzby? Men hiç nese bolboým. Kantyp hiç nese bolboýt, dedi Abdurasulov balasynyň sözüni ayagına çygarbay bölüp. Men oşol bolup kalgandan gelip jatam. Emne bolup ketdi? Senin artyňan düşüp kalyşypdyr. Kim? Mınday ele boljolda bilse bolat. Sen 30 kilogram ger için garmap alıp, 4 kişisini jok kılıp koygan kişiler go dep oýlaým. Sen emne biröler artyňan düşüp, ömürüňe korkunuç tuulup jatkany bilbeýsiňbi? Men oşol jer gurutkurlарды jok kılıp, al kesepettin el arasına tarkap ketişine jol berbeýin dep oşol jakta kızmat ötöp жүрbeýinbi? Hoba, aýtganyňda galet jok balam. Birok işten dagы bir başka jagı var, dedi Abdurasulov açusy kele düşkönün bilgizip ünün jogorlata. Aydar atasyny ayabay sylaçy. Oşonduktan uşuladyr kayaş aýtpay ele goýa turaýyn dep çeşdi. Atası jönden jön ele bul sözdü başlabay turgandygyny bilçi. Anın ömrüne çynynda ele korkunuç tuulup jatkanyny düşündü. Aydar samga onçukpay turup, anam başyny tömen salyp mınday dedi. Ata, sizdin eki balaňyz jok ekenini bilem. Birok tim turup ele kotorulup kete bersem, bir geçdegenlerim ne deyt? Bolupdyr. Bul sözdü adyrınça toktata turady, dedi Abdurasulov balasyna atalyk merimin töge garap. Muz orundan gozgaldy. Emkisin goýa turady. Jürü, zastavany aýlanyp keleli. Bizdin kanda jaşap jatkanyňyzdy görösüz, dedi Aydar atasyny goldan jetelep. Anan ofitserlik tartipde iste goýup, atasynyň artyndan erçi bastı. Munun özünçe bir gözge jakşı görüngen jagı bar ele. Ata bala kazarmany boylagan jalgyz ayak jol menen üý bölölük işleri boýunça maýekleşip baratışdy. Kapsынан ele Aydar öz jokerlerinin biri özünün atasının süretini görsetken Temirlandın Turançın este koydu. Aydar gütüp oturbay oşol süret jönde söz kozgogo aşykdy. Ata, menin Temirland degen jokerimde atasının süreti var. Al atasyny hiç kaçan görgön emes. Birok any tapsam degende eki gözü tört. Görgön emes degen emne? Tagıragaççı, dedi Abdurasulov. Men al atasız öskendigini aytyp jatam. Men düşünügüm boyunça atası enesinin boyunda bar ekenini bilbey ketken eken. Anan emne bolupdyr? Emne bolmak ele? Al atasyny izdep jüret. Birok anda atası jönde hiç malumat jok. Senin ataňdan bul jerde kандай tiyeşesi var? Dep polkovnik taň kalganday sura berdi. İşten jagdaý mınday Atakebay. Oşol süret gebetesi Afganistanda tartılgan okşoýt. Tartılsa emne eken? Oşol süretde dagı kim bar eken debeýsizbi? Kim bar eken? Siz je sizge koýonda okşoş bir kişi. Oşondoýby? Kızık eken, dedi Abdurasulov taň kalganday. Men hazır gana bir neseni düşüne başladım. Egerde oşol süretdegi beytanış adamdın janındagysy men bolsam, siler men arkyly al kişini tapmar gelip jatkan turbayby? Tak oşondoy joldaş polkovnik, dedi Aydar atasyna güle garap. Men emne kılışım gerek? Munun eşdeli kıyınçılığı jok. Süretdi garap görüp, andagy siz je siz emes ekeniňizdi. Egerde siz bolsoňuz, janyňyzda kim turganyny aýtsaňyz ele boldy. Sizden mından başka hiç nerse talap kılınbayt. Bolupdyr, men makulman. Birok sen da men üçün jeňil ele bir nerse kılıp berişiň gerek. Süýleşdikbi? Kusuz ata. Aýtyňyz, emne kılıp bereýin? Ekebиz janatan başlagan sözüňizdi aýagyna çykaly. Makul ata, aýta beriňiz. Mende senin ömrüňe korkunuç tuulup jatkandygy jönünde tak malumat bar, balam. Al narkotrafik menen baýlanışdy. Kıskası sen uşul uçastaktan jol tap, bangizattарды ötkörüp жүрgön uyumdun kuyruğun basıp, jol top olup jatıptırsyň. Oşol bangizatlardan düşkön akşa menen alar bul jaktagı baştapkı uyumdарын garjylap turuşçu. Akırkı partiyadan düşkön akşa menen alar bir katar çoň teraktlarda ötkörüşmök eken. Bul jerde bizdin kızmatkerlerden biri alarga satılıp, malumat berip turgany belgili boldu. Sen jönde alar bardygyn bolbosa da göbün bilişet. Bayağı golga düşkön 30 kilogram bangizat jana kaza bolgon 4 kişisi üçün alar saga tınçlyk berişmeyt. Ыңгайлы uçur gelse, emi düşündüňbi? Munu aýtyp bütüp, Abdurasulov balasyna garady da, men senin Bişkekке gelgeningde galap duram. Sen bizdi çal kempirdi aya. Balam, dedi.
Alar kazarmanын бет маңдайына токтошту. Айдар бир аз ойлонуп туруп жооп берди. Болуптур ата. Сиз айтканды аткарайм. Бирок мага бир аз убакыт бериңиз. Бир пас деле которулуп кетүүгө болбойт го. Бирге иштегендер эмне деп ойлойт? Кыйынчылыктан коркуп, атасынын аркасына жашынып калды дешет го. Мен сени шаштырбайм балам, деди Абдрасулов кубанычын араң жашырып. Бирок бул ишти көпкө созбо. Макул ата, мен сиз айткандай кылам. Мен сага эскертип коеюн. Биздин оперативдик маалымат боюнча, силер жактан жакында өтө олуттуу ойлор менен уюмдун кишилери өтүшү мүмкүн. Алар өлкөдө бир катар терактыларды жасаганы. Анын ичинде Баткен облусундагы суу сактагычты жардырууну көздөп келатышат. Алардын максаты өлкөдөгү абалды курчутуу. Эми эң негизгиси, аларды жетиктеп жүргөн адам менин эски таанышым. Ал террористтердин арасында эң коркунучтуу жана белгилүү адам. Сен жана мен жөнүндө ал бардыгын билет. Ушул кырдаалды эсиңе алып, өтө этият боло көр. Сиз ошол үчүн келдиңизби? Ооба. Мен өзгөчө милдетти аткаруучу Альфа бөлүм менен ошол топту жана анын башчысын жок кылуу үчүн келдим. Бардыгы түшүнүктүү. Колдон келишинче этият болуп, аман эсен калууга аракет кылам. Эми менин өтүнүчүмдү аткарасызбы? Сүрөтүң гана. Айдар күзөтчү жоокерге башын ийкеп, Алымкуловду чакыр дегендей белги берди. Бир аздан кийин Темирлан казармадан чыгып, тез-тез адымдап командирин көздөй бет алды. Ушул солдатта кайдагы сүрөт болду экен деп Абдрасулов да кызыга баштады. Ал жакындап келип, ага аскердик тартип боюнча «Жолдош полковник, жолдош лейтенантка кайрылууга уруксат этиңиз» деп кайрылганда, Абдрасулов аны бир жерден мурда жолуктургандай, же бирөөгө окшоштой көрүнүп кетти. Ал жоокерди дагы бир сыйра кунт коюп карап алып, «Силерде бардыгы аскердик тартип менен экен. Каалаганыңызча лейтенантка кайрыла бериңиз», деди Абдрасулов жоокерди тамашалап. «Чакыртыңыз беле, жолдош лейтенант», деди Темирлан тамашага көп кысынбастан. «Мен сени атам менен тааныштырайын дедим эле. Өзүмдү тааныштырууга уруксат этиңиз. Сержант Алымкулов Темирлан», деп такылдай сүйлөп бүтүп, жооп күткөндөй унчукпай калды. Лейтенант атаңды табууга жардам берем деп убада кылгандан бери Темирландын ушул жолугушууну канча күткөнү Абдрасуловдун оюна да келген жок. Ооруканада жатып алып, ал сүрөттү көрсөткөндө лейтенанттын атасы: «О, бул Тимур Турбайбы? Мен аны жакшы билем. Экөөбүз Афганистанда чоң кызмат өтөгөнбүз, доспуз. Азыр ал баланча жерде жашайт» деп айтаарын күтүп, канча жолу ушул жолугушуу жөнүндө кыялданбады. «Кана, сүрөтүңдү көрсөтчү, жоокер. Анын эмне сүрөт экенин көрөлү». Кайрадан ушул жаш чегерачы өткөндөгү бирөөгө окшошуп кетти. Жоокер күрмөсүнүн топчусун чечип, ички чөнтөгүнөн целлофан баштык алып чыкты. Баштыктын ичинде дагы бир баштыкчага тыкандык менен оролгон сүрөттү алып полковникке узатты. Абдрасулов сүрөттү алып шашпай карай баштады. Ал аз жерден жыгылып кете жаздады. Ушундай эле сүрөт анын аскердик альбомунда да сакталып турат. Бул түлкү экөө БТРдин үстүндө түшкөн эки сүрөттүн бири эле. Ал муну кайдан алган деген ой полковниктин башына келди. Жоокерди кайра бир карап алып, анын кимге окшош экендигин эми түшүндү. Алар коёндой окшош эле. Анын алдында куюп койгондой Байсейитов Тимур турат. Ушундай да болобу? Түлкү кайдан балалуу боло калган? Абдрасулов өзүн өзү араң кармап калды. Созулуп бараткан тынчтыкты чыдабай кетип, Айдар бузуп жиберди. «Ата, сүрөттө сиз бекенсиз?» «Ооба, менмин», деди Абдрасулов үнүн араң чыгарып, дагы эле көргөн көзүнө ишене бербей. «Сиздин жаныңыздагы киши ким? Сиз аны тааныйсызбы?» «Тааныйм», деди полковник кайрадан үнүн акырын чыгарып. Ал ким деп ойлонууга убакыт бербей, Айдар суроосуну уланта берди. «Ал менин эски досум, Байсейитов Тимур». «Мына көрдүңбү, Темирлан? Биз туура эле ойлогон экенбиз. Менин атам сенин закымга айланган атаңды табууга жардам берет», деп тамашалады. Бирок өзүнүн тамашасынын ыксыз экенин түшүнө коюп, Айдар «Туурабы ата?» деп көп ишенбегендей кошумчалады. Абдрасулов унчуккан жок. Ал балдарга эмне деп жооп берерин билбей турду. Өмүр бою көрө элек, бирок көрөм деп көксөп жүргөн балага «Сенин атаң өз кишилери менен ушул эле жерде өз элине каршы кара санатайлык кылууну көздөп жүргөндүктөн азыркы учурда ал эң коркунучтуу номер 1 террорист катары издөөдө жүрөт» деп тике айта албай койду.
Бирок бир нерсе деп жооп бериш керек эле. Жоокердин көзүнөн андан жардам күтүп үмүттүн оту жанып турган. Анын шабайын суутпай, Абдрасулов калп айтып коюуну чечти. Биз бул сүрөткө Афганистанда түшкөнбүз. Биз чогуу кызмат өтүп аябай дос элек, бирок аскерден келгенден кийин биз жолукпай калдык. Азыр анын кайда экенин билбейм. Сен көп кабатыр болбо. Биз сенин атаңды табабыз. Аны кантип издеп, канча күч жумшалып жатканын билсе эмне болот эле деп ойлоду полковник ичинен. Ушул ойдун өзү эле анын жанын жай таптырбай жатты. Анын түлкүнүн баласы экенине Абдрасуловдун күмөнү жок эле. Бирок бул бала кайдан пайда боло калганы дагы эле болсо табышмак бойдон калгандыктан сырдын түйүнүн чечүү үчүн ал кайра суроо берди. Апаңдын аты ким? Апамдын аты Асел. Түшүндүм. Менин кантип төрөлүп калганыма кызыгып жаткан турбайсызбы? Деди Темирлан. Туура таптың, деп жооп берди Абдрасулов, бардыгын түшүнүп турса да. Түлкү дүйнө кезип жүрүп баласы бар экенин да билбейт. Эски достордун балдары да 20 жылдан кийин баягы Афганистанда жүргөн экөөндөй болуп, чогуу аскердик кызматты өтүп жатышат. Ал эми түлкү аларга жана бүт Кыргызстандын элине каршы өз согушун жүргүзүп жатат. Кеңешме. Түлкүнүн жаңы пайда болгон баласы Темирланга угузбай полковник Абдрасулов баласына досу гвардияны сержанты Байсейитов Тимурдун тарыхын кыскача айтып берди. Айдар атасынан кем таң калган жок. Жакын эле жерде Улуу тоону аралап, Кыргызстандын эле эмес, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн атайын кызматтары издеп жүргөн террористтердин башчысы жүрөт. Баласы болсо атасына окшогон кишилерден өлкөбүздүн чегин коргоп, өз милдетин аткаруунун аракетинде. Бардыгынан таң калыштуусу түлкүнүн өзү ушул жерде баласы бар экенин билбегендигинде жатат. Абдрасулов өзү кайдыгер карабаган эки тагдырдын чоң кайгысын көрдү. Өмүр бою атасын издеп жүргөн баланын кайгысы менен өмүр бою балалуу болсом деп көксөп жүргөн атанын кайгысы анын көз алдына тартылды. Абдрасуловго түлкүнүн көпкө качып жүрө албасы айдан ачык эле. Улуттук коопсуздук комитетинин мыкты адистери иштеп чыккан капкан операциясы аягына чыгайын деп калды. Түлкү канчалык качпасын, иши бүтөйүн деп калган. Түлкүнүн мүнөзүн жакшы билген Абдрасулов анын тирүү колго түшүрүү кыйын болоорун түшүндү. Учурдагы түзүлгөн абалда маселенин эң кыйыны ушунда жаткан. Бирок түлкү азырынча колго түшө элек. Эртең эмне болоорун бир Кудай билет. Абдрасуловду азыр башка бир нерсе, баласынын коопсуздугу кыйнап турду. Ушундай куугалаңдуу ойлор менен ал кайра келе жатты. Алдыда оор күн күтүп турган. Капкан операциясы аягына чыгайын деп калды. Эртең менен эртеден баштап эле мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Баткен облустук башкармалыгында Бишкектен келип полковник Абдрасулов башында турган атайын топтун кеңейтилген оперативдик кеңешмеси башталды. Бул кеңешмеге капкан операциясынын жалпы жетекчиси болуп дайындалган комитеттин биринчи орун басары генерал Кулназаров да келди. Бул татаал участок генералга жакшы тааныш эле. Бул башкармалыкта бир кезде өзү уюштуруп, өзү башкаргандыктан арасында өзүнүн окуучулары бар оперативниктердин көпчүлүгү менен тааныш болчу. Алардын бири азыр Баткен облусу боюнча башкармалыкты жетектеген полковник Саякбаев Аскар эле. Кеңешменин катышуучулары анын кабинетинде чогулуп, генералды күтүп жатышты. 8-ге 5 мүнөт бар. Кеңешменин башталарына дагы 5 мүнөт калды. Саякбаевдин толкунданып, тынчы кетип турганы көрүнүп турду. Ал түшүнүктүү эле. Анткени операцияны уюштуруунун оорчулугу анын жана анын оперативниктеринин жоопкерчилигинин астында өтүп жаткан. Түндө ал операцияны кантип ийгиликтүү аяктоо планын иштеп чыгууга катышкан. Ойлогонго караганда операция көп жүрүштүү жана татаал эле. Аскер күчтөрүн кошконго караганда ал көлөмү жагынан 2001 жылы согушкерлерди жок кылуу боюнча жүргүзүлгөн операциядан калыша турган эмес. Ал кезде Аскар терроризм менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы болгондуктан бул ишти жакшы билчү. Туп-туура саат 8-де генерал кабинетке кирип келди. Полковник Саякбаев «Офицерлер» деп буйрук бергенде, кеңешмеге келгендердин бардыгы орундарынан туруп какайып калышты. «Жолдош офицерлер, отуруңуздар» деп генерал кыскача буйрук берип, кеңешме өтө турган үстөлдүн ортосуна өттү. Тегерете бардыгын бир сейре карап чыгып,
Abdurasulovdan bardыгы келиштиби деп сурады. Бардыгы келишти, жолдош генерал. Радио чалгында онун башчысы гана жок. Ал өзүнүн кишилери менен иштеп жатат. Отуруңуздар. Аны менен өзүнчө бөлөк сүйлөшөбүз. Кеңешменин башында эле айтып коеюн деп сөз баштады генерал. Биздин операция сырыбызды эч кимге айтпай турган болсок гана ийгиликтүү аяктайт. Эч кандай маалымат сыртка чыкпасын. Биздин кишилердин өмүрү ошого байланыштуу болот. Ошондуктан бардык оперативниктерге дагы бир жолу жашыруун сырды эч кимге ачпагыла деп көрсөтмө бергиле. Кеңешмени өткөрүүнүн тартибин дагы бир жолу айта кетейин. Биринчи полковник Абдурасулов чыгып, операциянын негизги маселелери боюнча билдирүү жасайт. Андан кийин чалгындоого каршы бөлүмдөрдүн башчыларын угабыз. Түшүнүксүз маселелер болсо кийин сүйлөшөбүз. Бирок баарыдан мурда мен силерге төмөнкүнү айтайын деп турам. Генерал бир аз унчукпай тургандан кийин офицерлерди дагы бир сыйра карап алып, акыркы алынган оперативдик маалыматка караганда, кошуна өлкөлөрдүн бир катар террористтик уюмдары Кыргызстандын территориясына жашыруун кирип, чоң террористтик иштерди уюштурууга аракеттенип жатышат. Кандай максат менен? Ал региондогу абалды уурдотууга багытталган. Алардын ой боюнча абал уурдосо, ансыз деле куураган пикетчиктер менен митингге чыккандардын айынан кыйындап турган республикадагы ички саясий абал курчуп кетери бышык. Биздин агентуранын берген маалыматы боюнча, ошол теракттардын уюмдун жашыруун тобунун башчыларынын бири Байсейитов Тимур, ошол элде Түлкү деген неме өзү башында туруп өткөргөн жаттыр. Ушул иштер үчүн террористтердин бир нече тобу даярдалып, Кыргызстандын территориясына Баткен тараптан өтөт. Алардын бардыгы чек арадан бир эле мезгилде өтүшөт. Эки топ бизди алаксытуу үчүн аракет кылса, негизги тобун чек арадан Түлкүнүн өзү тосуп алат. Азырынча биз алардын кайсы жерден өтөрүн билбейбиз. Радио чалгыны иштеп жатат. Бирок биздин милдетибиз түшүнүктүү. Террористтерди зыянсыздандыруу керек. Ошол үчүн биз Коргоо министрлиги менен Ички иштер министрлигинин күчтөрүн ишке киргиздик. Мен бул иштин олуттуу экендигин баардыгыңар түшүнөсүңөр деп ойлойм. Операциянын майда баратына чейин полковник Абдурасулов айтып берет. Операцияны жалпысынан өзүм жетектейм. Баардыгыңарга түшүнүктүүбү? Деп сурады ал отургандардан. Түшүнүктүү деп жооп берди Саякбаев баардыгы үчүн. Көп жылы чогуу иштегендиктен генералды жакшы билчү. Генерал советтик КГБнын мектебинен өткөн. Эски чекист, анык профессионал эле. Аны оперативниктер ошонусу үчүн сыйлашчу. Адырда кеңешмеде отуруп, көпчүлүгү ага ишенгендиктен операция ийгиликтүү бүтөрүнө күмөн санашкан жок. Генералдын бул жерде болушу Абдурасуловдун да күчүнө күч кошкондой болду. Ал отургандарга келет деп ойлогон террористтердин сүрөтүн көрсөттү. Негизинен алар согушкерлердин лагеринен даярдыктан өтүшкөн Баткендин тургундары эле. Алар көп убакыт бою Тажик Республикасынын Тавилдария деген жеринде, андан мурда Афган Республикасындагы Кандагар, Кабул лагерлеринде болушкан. Алардын көпчүлүгү жан дили менен динге берилген адамдар болсо, теракттарды акча үчүн жасагандары да бар эле. Кезек Түлкүнүн сүрөтүнө келгенде генерал оперативниктер ким менен кармашып жаткандыктарын билишкендей кылып, ал жөнүндө толук маалымат берип коюусун өтүндү. Полковник Абдурасулов досунун өмүр баянын жатка билчү. Түлкү жөнүндө болгон оперативдик маалымат айтып берип жатып, төмөнкү урунтуу маселелерге токтолду. Байсейитов Тимур 1961-жылы Бишкек шаарында интеллигенттердин үй бүлөсүндө туулган. Ата-энеси каза болгон. Жакындарынан жалгыз эжеси бар. Бирок аны менен байланышы такыр үзүлгөн. Мектепти бүткөндөн кийин советтик армиянын катарына чакырылып, Мары окуу борборуна, аны бүткөндөн кийин Афганистанга мамлекеттик чалгындоо башкармалыгынын өзгөчө иштер боюнча бөлүмүнө кызмат өтөөгө жиберилген. Ал атайын даярдыктан өткөн. Жардыруу иштерин жакшы билет. Чыгыш мушташынын чебери. Мүнөзү катуу. Башкаларды өзүнө бат эле баш ийдирип алат. Маджахеттер менен болгон согушта контузия алып, ошонун негизинде кичине шашма болуп калган. Аскерден келгенден кийин Ысык көлдөгү Кыргызское море санаториясына дарылануу үчүн жиберилген. Дарыланып бүтүп үйүнө келатканда темир жол вокзалынан мушташа кетип, өзүнө кол салгандардын бирин кокусунан өлтүрүп алып, 15 жылга кесилип кеткен. Жазаны Россия Федерациясына өтүп жатып, СССРдин куларына аз калганда түрмөдөн качып чыгып, көпкө чейин ар кайсы аттар менен жашырынып жүргөн. 4 тилди билет. Өңүн өзгөртө коюунун чебери. Акырында Чечен согушуна катышып, ал жерден террористтик уюмдун көзүнө урунат. Түлкүнү ошол уюм даярдаган.
Azыр al düýnede bolbosa da Orta Aziýadan nomur birinci terrorist ekendigi anyk. Kıskaça uşul dep al jakynda Batken oblusunun jerine gele turgan kişiler jönündögi bayandamasyny bütdi. Basa, dedi al goşumçalap. Terroristlerin arasında başka ülkelerden jaldanıp gelgenler da boluşu mümkün. Andan keyin polkovnik Abdurasulov kapkan operatsiýasynyň maýda baratyna çeýin aýtyp gelip, anan terroristler gele turgan 3 bagytga toktoldy. Birinci bagytyna askerlik özgöçe bölüm tosma goýsa, kalgan 2 bagytdy Alfa özgöçe hyzmatynyň toptory tosmay boldy. Polkovnik 3 toptun 2 topu alaqsatyçy toptor ekendigini belgilep ketdi. Alar bizden territoriýaga tereň girişmeyt. Birok terroristlik akty Türkü başkargan top atkarat. Geňeşme aýaktap kalganda kabinetke radio çalgynda bölüminiň başçysy Kumarbayev Sirajdin girip radiodan garmalgan maglumatty generalga berdi. Al kagazdy ynta goýup okup çygyp bardygyna gaýryldy. Biz terroristlerden erteň jolga çygaryny rastagan maglumatty golga düşürdük. Atap aýtkanda 2 terroristin Sputniktik telefonu menen жүрgüzüp жаткан маегин garmap aldyk. Anda жалгыз garışkırdyn tobu çegaradan ötüge gamynyp atkandygy aýtylgan. Жалгыз garışkır degen Türkünün ekinçi at ekenini bilesiňer. Kançalyk atı bolsa da general Kudul kişi bolçu. Biz üçin al Türkü, haleme alar üçin garışkır dep kakşyktady. Anda al üçin biz kimbiz? Mergençibiz. Demek mırza mergençiler. Bardygy түшүнүктүүbü? Azır iştelip çykkan plan boýunça bardyk uçastyklarda zarыл iş-çarany uýuştura berүүge buyruk beremin. Kimdir biröge түшүnüksüz nerse bolsa, polkovnik Abdurasulov menen iş katary çeçip alyňyzlar. Azır Abdurasulowdan başgaňar boşsuňar. Kaýtalaýmyn. Operasiýanyň egiligi bizden tag iş-çarabylga jaraşy bolat. Bary kabinetden çykyp, öz işlerine şaşylyş jönögenden keyin general Abdurasulowga gaýrylyp, "Gözüňden görüp duram, maga aýta turgan sözüň bar okşaýt" dedi. "Tuura aýtasyz, joldaş general. Gudagym sizde." Türkü jönünde goşumça maglumatlar tabyldy. Tagarak aýtkanda al jönde emes, anın ömür baýanynyň belgisiz jaktary menen baýlanışly maglumatlar. Emne eken, aýtçy? Birok siz taň galbaňyz. Kana taň galdyryp görçü meni? Dep tamaşalady general. Türkünün nikesiz balasy bar eken. Mına gyzyk. Menin bilişimçe bizde mınday maglumat jok. Handan da gyzygy anın balasy uşul Batkentde çegerada hyzmat kılat. Taga emne deyt? Dep general bul maglumatga çyn ele taň galgany jaşyrбай. Emne hyzmat eken? Katarda ele joker. Çegerada bir zastavada hyzmat ötüp jatypdyr. Mına jaňylyk degen. Mümkin oşol jardam berip jürbesin terroristlerge. Boluşy mümkin emes, joldaş general. Bul bizge toluk belgili. Türkü özünün balası jönde eç nerse bilbeyt. Tagırak aýtkanda anın bar ekendigi jönde түшүnүgü da jok. Tagırak aýtçy. Afganistandan gelgenden keyin Türkü bir kız menen süýleşip jürgen. Alar üýlenmek bolganda kızdın ata-enesi buga garşy boluşat. Kızdın atası Türkünün bir jeri maýyp kılıp koýgula dep bir top baldardy jaldaýt. Muştaşyp jatkanda Türkü alardyň birin gokusundan öldürip alat. Oşentip Türkü kızdın atasynyň gezebetinden türmege düşet. Kalganynyň bardygy sizge belgili. Ha, demek anı türmege oturgulganda kızdın boyunda kalgan ekende. Oba, oşol kezde kızdın boyunda bar eken. Al jönünde Türkü bilgen emes. Sottun hökümü çykganda al kızdan baş tartypdyr. Gebetesi 15 ýyl güttürüp kıynabaýyn dese gerek. Munun baryn sen menden jakşy bilesiň deçi. Andan görä aýtçy, oşol aýaladыр gaýda. Aty Asel, familiýasy Alymkulowa, Issykgöl raýonundagy Çolpan Ata şahrynda jaşap, sanatoriýalaryň birinde wrach bolup işleyt. Ha, anı tekşirdiňer bele? Egerde tekşirilik bolsoňar, anyň kim menen baýlanşy bar ekendigini anyktagla. Türkünün any menen joluşup galyşy da mümkin. Bardyk mümkinçiliklerdi garap çygyş gerek. Түшүндүm, joldaş general. Men Issykgöldögi bölümge şifra telegramma jönetdim. Ha, jakşylap garaý gör. Bul jolu any ölü bolsa da, tiri bolsa da garmaşybız gerek. Түшүnüktü, joldaş general. Түшүnüktü bolsa plan menen işiňdi ulanta ber. Uşunu aýtyp general kabinetden çykyp ketdi. Aga çegeranyň goptu jerlerin tosu jönünde askerlik bölümi menen da süýleşip goýu gerek ele. Uşul maseleni çeçүү üçin vertolyot da daýar turat. Abdurasulov jalgyz kaldy. Radio çalgynda onun maglumatyn göňül goýup okup bitkenden keyin any agenturadan alıngan maglumatlar menen salışdyryp gördü. Jakynda özünün dostu menen ömür üçin emes, ölüm üçin garmaşuga tura gelet. Üstelde oturgan boydan al gözün jumdy. Anın esine gaýradan Afganistan düştü.
Al tülkü ekö bukturmada oturup adattagıda ele askergen gelgenden keyin emne kılışарын süýleşip jatышkan. Kapısından ele tülkü jaman түш көрgөнүn ayta başladı. Түшүндө al baş ayagı jok jol menen çurkap baratypdyr. Kançalyk kаты çurkap baratsa da çarçoonu bilbeyt eken. Çurkagan sayın güç kire başlagany sezipdir. Bir kezde al özün adam emesdey seze başlayt. Jany denesinden uçup çıkıp, jer üstü menen sızıp, özünün garışkır bolup, düýne jüdün gıdırıp çurkap jürgönün göröt. Түшүn aydy bütüp, tülkü түшümde jaratkan maga ayan berdi. Armiyadan gelgenden keyin menin jaşoom oşol uçu gıyırsız jol menen çurkap baratkan garışkırdykynday ötöt okşoýt, dedi. Çegaradan ötü. Piyanç tosunun eteginde soğuşkerlerin tobu akırkı görsetmeni alıp jatıştı. Görsetmeni Abu Bakar degen jaldama soğuşker berýüdi. Al dinge jan dili menen berilgen, şahitten başlap bir neçe teröristlerdi daýarlap çykkan. Toptun başında turgan tajik anyğın ta goýup bugup, kolgo jasalgan kartaga bir neçelerdi belgilep alıp jatat. Topda 8 kişi var ele. Bardygyn bir syra karap alıp, Abu Bakar göz garaşyn Nabi degen jaş tajik jigitke toktatyp, "Bu emne üçin janyň gyýyga daýar? Buga emne türkü bolup jatat? Ahşaby je özü al üçin yüzdegen ömürleri gyýyga daýar turgan dinge berilgendikpi?" dep oýlady satkyn öz içinen. "Din üçin ölü bolsaýmyk, sen al üçin janyňdy gyýyp, öz milletiňde atgaruga daýarsyňby?" dedi al Nabiге gaýrylyp. "Daýarmyn" dep jogap berdi Nabi. Anın betinden bir dağı bulçun gıymıldagan jok. Abu Bakar toptun kalgan müçölerine dağı bir jolu sınaganda göz jüberdi. Alardın bardygy eski jaldanma soğuşkerler ile. Abu Bakar alar menen Afganistanda, andan keyin Çeçen jerindegi soğuşta birge bolgan. Bardygy ar başka buluttan bolçu. 2 özbek, 3 tajik jana 2 arap. Al gaýrydan jaldanma jaş şokerge gaýrylyp, anın avtomatyn jana jardyrgyç salıngan başlygyn oňdop, "Hetiyat bol" dedi. "Eç gawatyr bolmaňyz taksir. Bardygy jaýynda bolat." "Men saga işenem" dedi al. Jigitdi ýiňge çap, anan galgandaryna gaýryldy. "Bardyňar düşündiňerbi emne gylardy?" "Düşündük" dep bardygy çoğu jogap berişdi. "Anda Hudaý dep jolga çykkyla. Çegaranyň ar jagyndan süýleşilgen jerde silerdi jalgyz garışkır tosup alat. Al jaktan topda oşol başgarat. Bardyň araga başı ýesiňer. Al emne gylardy bilet." Teröristlerin başçılarının oyu boyunça Kırgızstandın çegarasından 3 top menen ötüşmek. Çegaradan 2 top bir ele mezgilde ötüp, andan keyin 3-nji top Kırgız Respublikasynyň çegaraçylarynyň negizgi güçün alaksatyp turmay boldu. Abu Bakar görsetme bergen 1-nji top Taştuu gapçagaýda tülkü menen jolguşup andan ary görünböй suw saktagyşga jetip, any jardyrsa, suw örendi gaptap, eldi korkutup topoloň baştalmak. Teröristlik uyumdun oyu uşunday ele. Abu Bakır'dın belgisi menen operasiya baştaldı. 2 top ehtiyatlyk menen Kırgız çegarasyna jakındap, jalan kırgızstandyklardan turgan özgöçe top çegaraçylarda alaksatoo işlerine girişdi. Bul uçurda tülkü teröristlik plandyn özüne tieşeli bölügini atkarıp jatkan. Al dağı bir jolu türünü özgörtkenge ötö çeber ekenin dalildedi. Jergilikli elge okşop giyinip alıp, jol görsetküçlerin biri menen çegara postlarına görünböy, Taştuu gapçagaýdagy murda süýleşilgen jerge soğuşkerlerden tobun tosup aly üçin geldi. Jol oşkanga çeyin 2 saattan köp emes uwagt bar ele. Çapandaryna oranyp taştyn gıçygyndan ыңгайлы orun taap alyşyp, jol görsetküç ekö toptu güte başlaşdy. Askar atly jol görsetküç oturar zamat uykuga girdi. Tülkü barda murda anın köp süýlebegenin jaktyrçy. An üstüne al aldyna kişi salbagan aşka mergençeli. Al bul jerdegi joldordun bardygyn bilçü. Anın atası, çoň atası ekö teň mergençi bolgonduktan özlörünün bayırdadan beri geletkan kesibin balasına ötkörüp berişken. Al özü de uşul jerde aňçylyk kılçy. Birok 21-nji gylymyň başynda aňçylykty tamak üçin emes, janawarlарды gyry üçin gylyp galyşdy. Egerde anyň çoň atası üýbülesин bagy üçin bürküt menen gana aňçylyk kılsa, adyr 5 atar myltyk, optikalyk karol jana kosmosdan janawarlарды garap taap bere turgan GPS degen öltürgüç kurallardan aralaşmasy menen aňçylyk kıla başlaşdy. Adyr el tamaşa jana göňül açuu üçin aňçylyk kılışat.
Бирок бул 21 кылымдын башка бир балекетине караганда эч нерсе эмес эле. Дүйнөдө күнөөсүз элди өлүмгө учураткан терроризм деген коркунучтуу аламат бар экендиги жаш мергенчинин түшүнө да кирчү эмес. Адыр үргүлөп отуруп ал карыган бүркүттүн шаңшыганын укту. Көзүн ачып капчыгайдын үстүнөн кайкы учуп бараткан бүркүттү көрдү. Бүркүттүн учушунда адаттан тышкары кандайдыр бир нерсе бар эле. Бул ошол чегарачылар көргөн бүркүт болчу. Анын балапан кезинде атасы кармап алып, колго үйрөтө албай койгон бүркүт экенин Аскар билген жок. Бирок бүркүткө баары бир болчу. Ал алдан тайып өлүп бараткан. Ажалы жакын турса дагы адам баласынын эрки менен тогушуна орун калбаган жерде жанын кыйгысы келген жок. Түлкү да кайкы учуп бараткан бүркүттү көрүп, анын көктө эркин учуп баратканына суктана карап алды. Эмне үчүн бүркүт болуп туулбай калдым экен деген өкүнүчтүү ой пайда болду. Эмне үчүн адам баласы учуу бактысын тата албайт? Эмне үчүн алар төрөлүү менен бирге өзүлөрүн азапка салып коюшат? Биздин өмүрүбүз канчалык кыска. Бир гана балалыктын капарсыз өткөзгөн күндөрү эркин куштун учуу мезгилине окшошуп кетет. Кайрыдан алыс калган бала чагы эсине түштү. Ата-энеси баштап бүт үй бүлөсү майрамдык дастуркондо Нооруз майрамын тосуп бардыгы күлүп жайнап отурушат. Энеси гана бардыгын кубана карап, сүйүнүчтүн көз жашын байкатпай аржып жатты. Ал үчүн апасы үйдүн куту эле. Энесинин деми жана колунун жыты дайыма анын эсинде жүрчү. Түлкүнүн алыста калган бактылуу балалыгына жетип, энесин кучактап алып буркурап ыйлап, эс учун жоготуп коюп, эсине келгенде бул жерде Баткен тоолорунда эмес башка жерде тагдыры башка адам болуп тургусу келип кетти. Алыстап бараткан бүркүттү карап алып, ал капысынан бир нерсени, дүйнөнү кармап турган жалгыз сүйүү сезими экендигин түшүндү. Анын үй бүлөлүү, балалуу болгусу келди. Балалуу болсом, балам кандай болот эле деп элестетүүгө аракет кылды. Кай жерде жүрөт болду экен анын кайрылгысы кеткен сүйүүсү? Көз алдына ошол алыс калган 1986 жылдын жай айынын ысык күндөрү тартылды. Асел экөө кол кармашып көл бойлоп сейилдеп жүрүшкөн. Ал Аселге бир айдан кийин үйлөнүшөрүн айтты. Бирок анын элеси алыстап көрүнбөй калганда түлкү уктап кетти. Түшүндө атасы экөө тоону аралап жайлоону көздөй ат чаап баратышат. Аларды келишкен сынду бир үйүр жылкы ээрчип алыптыр. Алыста Аселдин чакырып жатканын көрүп, көкүрөгү кубанычка толду. Асел санаториянын бир кабинетинде отуруп алып, врач Алымкулова Асел санаториялык китепчелерди толтуруп жаткан. Капысынан анын көзүнө Байсейитов аттуу китепче урунганда жүрөгү зырп дей түштү. Ошол замат ал китепчени карады. Аты башка экен. Ушунусу жакшы болду деп ал өзүн өзү тынчтандырды. Менин балам бар. Мага андан башка эч кимдин кереги жок. Анын жалгыз баласы Темирлан 1 жылдан бери республиканын түштүгүндө аскердик милдетин аткарып жүрөт. Ал канчалык альтернативдик кызматта калгын деп суранса да баласы болбой койду. Ал аябай өжөр эле. Өз айтканын кылбай койчу эмес. Кимди тартып калган деп ойлонгондо дайыма анын атасы эсине түшчү. Ал ата-энеси менен туугандарынан эмнени гана көргөн жок. Ата-энеси Америкага кетип калышты. Ал дагы эле Тимурду кыйып кете албай калып калды. Ал мени издеп калып жүрбөсүн. Адам эч качан дайынсыз жоголуп кетпейт да. Андан бир гана сүрөт калды. Ал аны күтүп, бир күнү келип калар деп жүрө берди. Күтүү менен 20 жыл өттү. Бир нече жолу колун сурап келишсе да турмушка чыккан жок. Койчу, ойлонбой эле коеюнчу. Ал баласынын катын үкөктөн алып чыгып кайра окуп кирди. Ичи элжиреп, ушул мобилдик байланыштын доорунда кат окуп отурган кызы экен деп ойлоду ал. Номерди терип, дүйнөнүн каалаган бурчу менен сүйлөшө бер. Жок, бул жерде илгеркидей кат жазыш керек экен да. Кымбаттуу апа, менден сизге ысык салам. Менин кызматым жакшы өтүп атат. Мага таарынбаңызчы апаке. Мен сизге айткан эмесмин. Менин Баткенде чегарада кызмат кылганыма 6 ай болду. Андан ары ал эч нерсеге көңүл бурбай окуй берди. Жүрөгү бир нече жолу солкулдап барып токтоду. Ал бир нерсе болгонун сезип жатты. Эне деген баласы үчүн корко берет эмеспи? Келерине 2 гана ай калды деп
özün özü tınçlandırууга hareket kıldı. Kapısынан kabinetteki telefon şıngırap, anın oyun bölüp ketdi. Aga darbazadan birөө çalıp, bir kişi gelip jekeçe süйлöşet elem degenini aytdı. Жүрөгüm emnegedir dagы bir jolu bulka sogup, büt denesin korku sezimi eylep aldı. Kim bolup ketdi eken dep oylap jatıp, karolçudan al kişinin girgizip jüberini surandı. Beytanış adam kabinetine girgençe 5 minut uwakıt ayabay uzak görünüp ketdi. Al Mamleketlik Uluttuk Kowpsuzlyk Komitetinin Issık Göldögi bölümünün kızmatkeri Kapitan Gıdırmışev Samat degen jigit eken. Mamleketlik Kowpsuzlyk Kızmatynyň tajrybaly kızmatkeri daroo ele jyly mamile kıla başlady. Sebebi tapşyrmanyň özü sak boluunu talap kılgan. Andyktan al sözün anın uluna jana tülküge tigizbey alystan başlady. Samat bardyk adamlar menen mamile tüze bilçü. Bul jolu da anın bul jöndömünün paydasy tiýdi. Asel Samatga bardygyny aytyp berdi. Mayektin jyntygynda kapitan Aseldin turmuş taryhyn büt bilgenden keyin Aseldi ayap durdy. Samat, sen bul sözü jön jerinden başlagandygyňdy sezip turam. Timur jönde bir nese bilesiň-go? Aýtsaň al tirübü? Bilesmi Aselije? Timur'dun tirübü ekendigi meni sizge gelgendigimden ele düşünseňiz gerek. Sizge kantyp düşündirsem. Biz adyr any izlep jatabız. Birok al sizge telefon çalıp jewige gelip baylanışga çyksa, bizge gabarlap koýuşuňyzdy suranabız. Al emne baýlany jasap jüberipdir. Men adyr sizge hiç nese aýta albaým. Birok iş abdan katal. Men uluma teşesi jokpu? Menimçe jok boluş gerek. Hudaýym özü saktasyn. Al menin jalgyz balam. Men bir gana nerseni aýtalam. Anın çegaraga barıp askerlik kızmat ötögendiginin özü azamatlyk. Uşunu menen sözleri de ayaktady. Kapitan Gıdırmışev tagdyr jolu tatal ekendigine dagı bir jolu gözü jetdi. Asel oşondo tagdyr aga dagı bir jolusunu daýardap turgandygyn bilgen da jok. Birok anın jan düýnösünde Timur menen dagı bir jolu görüşöm degen ümit paýda boldy. Oşentip Asel kapitandan artынан göçöge çykyp göldü garaý bet aldy. Aga öz oyun jynap aluu gerek ele. Al üçin Issık Göldün jegi abdan laýykdy bolçu. Göl jege tınç çatat. Alys emes jerde alleyada ulgaýyp kalgan tügeýler kol garmaşyp seýildep jürüşet. Halar balkim başdan ötkenderi turaly, balkim neberileriniň gelečegi jönde süýleşip bara jatışkandyr. Alardan alys emes jerde majrum taldan at minip algan neberesi çurkap jüret. Kiçineki bala özün düýnedegi eň baktyly adamday sezip, çöbek atyna türdü buyruktardy berip, ar beri çapkylap jürdi. Asel bol bir-birine eriş arkak yaşagan adamdardy, janalarda neberesini suktanyw menen garap durdu. Bulardyn jaşosy kanday boldy eken degen da oý geldi. Jön gana jaşap koýuň oý, birok anyň maňyzy maneli. Alaryň ornuna adyr özün Timur ökeni koýup görüp, "Heh" dep tereň üçkürüp koýdu da kaýradan çegi jogoýga batyp ketdi. Jumşak maýda kum üstünde ayar basıp, bayağı özünün bagyn gözдөй bet alıp, aga jetpey toktoy kaldı da, mel-mel degen kölge garap, köz jetpegen göldün ortasından tolkun baştalat da, jekti garay sapar alat. Adam turmuşu da, oşol tolkundarga okşoş. Al jaşı okeanyň ortasından paýda bolup, öz jegine talykpastan talpyna beret. Bul tügenbes tüýşükde gymylda, eň negizgisi, öz jegin, öz konuşun tabu boluş gerek. Özünün jegi gaýda boldy eken? Öz jolundan jaňylbady eken? Balkim başgaça jaşap ötsem bolmak bele degen oýga getdi. Bul oýundan özü çoçup, göz irmemdik alsyzdygyna özün günölüp, majrum taldyn aldyna jaşyryna getdi. Başyna owur tüşük düşkön mezgilderde Asel dal uşul darakka gelçü. Sebebi darak anyň barlyk syryn biler ele. Butundan başına çeyin su boluşgan ekö. Mından 20 jyl murda dal uşul jerde anın jalbyraktarynyň aslında birine biri bekem guçaktap, düýnedegi eň baktyly adamlar symal, demderi menen birin biri jylytyp, jandan gorgolaşgan. Oşol gezde Timur Aselge garap, "Yüzüňden jaşagyp atat, hemde gıylap atasyň" dep suro uzatgan esinde. "Pul, jön gana jamgyrdyň tamçysy" dep jogap bergen ele. Timur bolsa anyň gözlerinden nazik öp, "Jamgyr tuzlu bolboýt. Nege gıylap jatasyň, meni aldabaç" degen jal orup. "Sen de gıylap jatpaýsyňby" dep Asel suroga suro menen jogap bergen. Timur any göküregine bekem gysyp, oluttuý menen "Herke gıylap jatsa, demek sebebi bar. Men süýgendigim üçin gıylabaým."
Asel teskerisinçe sүйgөн adamının kuchagında sүйүү деген сезимдин тереңинде дуушар болуп, бактысына кубанып ыйлап жатты. Ошол учурда анын эринен таттуу, кучагынан назик эч нерсе жок болчу. Азыр алардын баары Аселдин кыялында гана жашап келет. Ошол алыстап бара жаткан сыйкырдуу сезимдерди дагы бир жолу башынан өткөрүү үчүн чанда гана бул жакка келип турчу. Кантса да ургач адамга жалаң эле эскерүүлөр менен жашоо жеңил эмес. Абдан кыйналган учурларда Мажрум Тал менен бирге көз жашын төгүп алчу. Экөө бирде ыйлап турушчу. Бири тагдырынын татаалдыгына ыйласа, экинчиси ага боору ооруп ыйлачу. Ошол себептен бул даракты ыйлап жаткан тал деп аташкан да. Ал ар дайым ушул Мажрум Тал менен жалгыз калганда бактылуу болуу дегенди кандай түшүнсөк болот деген суроону узатат. Мажрум Тал аял болуунун өзү эле бакыт. Себеби жараткан ага гана эне болуу, ааламга жаңы жашоо берүү бактысын берген деп жооп берет. Асел бул жоопко макул болбоска аргасы жок эле. Чындыгына аял гана аалам сырларын, жашоонун жаралыш сырын билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Чындыгында эле сенин денеңде жаңы адамдын жүрөгүнүн согушун сезүүдөн ашкан кызык нерсе болбостур. Ушундай түгөнбөгөн ойлордон арыла албаган Асел Мажрум Талга жөлөнүп, андан кубат алгысы келди. Бир маалда дүйнөдө толук бактылуу адам болбостугун түшүндү. Эгерде толук бактылуу адам болгон болсо, анда бакыт деген сөздүн өзүнүн эле мааниси жоголуп кетмек. Бакытты кармап алып, аны сезе билүү гана керек. Себеби бакыт көз ирмемдик гана болот. Мисалы чүрпөңдүн эң алгачкы сөзү бул бакыт. Анын биринчи кадамы, ал гана эмес, анын мектептен алган эң биринчи эң жакшы баасы бул дагы бакыт. Ал эми бакыттар арасындагы аралык азап жана күтүү. Аялдын тагдыры ушундай экен. Түбөлүк күтүү менен өмүр өтөт. Өзүнү сүйгөнүн, жарын жана балдарын күтүү. Мажрум Талдын ийилген жалбырактарынын арасынан Асел ысык көлдү ойлуу тиктеп турду. Алыстан толкундарды жиреп, Тимурдун "Мен сени сүйөм" деген үнү жаңыргансыйт. Суу чынында эле бардыгын эсинде сактап каларын Асел мурда эле байкаган. Көл Асел менен Тимурдун бири-бирине арнаган ыйык сөздөрү, чуркагандары көлдүн эсинде экендигин Аселге эскертип келет. Күтүүдөн тажаган Асел азыр дал ошол 20 жыл мурдагыдай шамалга жүзүн тосо чуркап, "Менин Тимурум, кайдасың? Мен сени күтүп жүрөм" деп аалам жаңырта кыйкыргысы келди. Бирок ал антпестен терең үшкүрүнүп, анын көзүнөн жаш тегеренди. Анын көз жашы көгүлтүр ысык көлдүн суусундай туздуу эле. Согушкерлер. Шарт боюнча түлкү согушкерлер тобун таштуу капчыгайдан тосуп алды. Алдын ала даярдалган жашыруун жайда алар бир күн күтүп жатышып, түн кирери менен жол көрсөтүүчүнүн артынан жүрүп отурушту. Таңга чейин чек араны жээктеп, Төрткүл суусактагыча тарапка бара жатышты. Таң атаар менен түлкүнүн тобу коктулардын бирине жайгашып, акыркы өтмөккө даярдана башташты. Жашырынган түлкүнүн тобун адырынча таба алышпайт. Бирок аларды жакын арада кармап алчудай сезим пайда болуп турду. Анын 6-чы сезими бул анын акыркы фиестасы экендигин айтып турду. Бадалдардын арасына ыңгайлуу жайгашып алып, ал дүрбүсү менен айланага көз чаптырып, өз картасына белгилерди коюп жатты. Алыс эмес жерден застава көрүнүп турду. Анын эсеби туура чыкты. Заставанын жанынан аларды эч ким издеген жок. Атайын даярдалган жоокерлер үчүн түлкү жерге сиңип кеткендей болду. Дүрбү аркылуу түлкү заставадагы кайгуулга күчөтүлгөн күчтөрдүн жиберилип жатканын көрүп турду. Чек арачылардын баардыгы 18 жаштан 20 жашка чейинки жаш балдар. Бул заставада анын досунун уулу лейтенант Абдырасулов Айдар да бар эле. Бирок түлкү өз турмушундагы эң башкы нерсени билген жок. Ал жакта анын өзүнүн да баласы бар болчу. Кайгулдун башчысы сержант Алымкулов Темирлан лейтенант Абдырасуловдон Кыргызстандын чек арасын коргоого киришүүгө буйрук алды. Бул жолу кайгул күчөтүлгөн түрдө болчу. Кыргыз Республикасынын аймагына кирип келген душмандарды кармоо максатында жоокерлер жергиликтүү аймакты текшерип чыгуулары керек эле. Жоокерлердин алдында Айдар өзү
Анын артынан Темирлан менен Ильяс бара жаткан. Бул алардын акыркы кайгылуу болушу керек. Себеби аларды жакында дембел күтүп турган. Чегарачылар душман аскерлери жашынып жаткан тарапка бет алышты. Алар жашырынып жаткан жол аркылуу чегарачылардын маршруту өтчү. Чегарачылар тобу террористтерге ок атымда жакын калганда түлкү оптикалык мылтыктын топтун башчысы мээлөө борбору аркылуу Айдардын жаш жүзүн көрдү. Сен болот атаңа куюп койгондой окшош экенсиң деп сүйлөндү түлкү. Карасаң, жада калса басканда окшош экен деп оптикалык мээлөөсүн кийинки чегарачыга жылдырды. Бутада Темирлан көрүндү. Азыр түлкү биринчи жолу мылтыктын оптикалык дүрбүсү аркылуу өз баласын көрдү. Көпкө чейин тиктеп турду да: "Карап кой, кандай гана мыкты жоокер" деп өз ичинен сүйлөндү. Эч нерседен кабарсыз кетип бараткан Темирландын башын мээлеп туруп, оюнда мылтыктын машаасын басып калды. Мылтык октолгон эмес эле. Бир эле чикетүү менен жоокер чок болот. Адам баласынын өмүрү кылдын гана учунда деп сүйлөнүп койду. Ошентип мылтыгынын дүрбүсү аркылуу 8 чегарачыны санап чыкты. Чегарачылардын жарымы аскердик зарыл даярдыктардан өтпөгөндүгү байкалып эле турду. Балдар өтө жаш болчу. Андыктан согушкерлердин аларды оңой эле жок кылып коюуга мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Бирок анын азырынча кереги деле жок болчу. Түлкү өз баласын кайрадан даана көрүп турду. 40-50 метр аралыкта чегарачылардын тобу өтүп бара жатышты. Жоокердин карааны, сырткы келбети ага тааныш көрүндү. Өзүнө окшоштурду. Ал өтүп кеткен жаштыгынан кабар берип тургансыды. Бул жоокерлер кимдер? Турмушту көрө элек маадыра баштар деп койду өз ичинен. Түлкү көзүн жумду. Кайрадан жан дүйнөсү ооруп чыккан эле. Ал учурда дал ушул жаш уландай болуп, жолдоштору менен аты жыты жок мамлекет үчүн өмүрлөрүн кыйган улан кезин элестетип кетти. Алар өз ата мекенинин чыныгы патриоттору, эр жүрөк жигиттер эле. Ал учурда ошол чындык үчүн күрөшкөн инсан болчу. Азыр ким өзү? Кайрадан ал өзү жооп таба албаган суроолорго тушукту. Жоопсуз суроолор аны коркутуп жиберди. Өзүнүн идеалдары картадан жасалган үйдөй болуп талкалангандыгын эми чындап сезди. Кетип бара жаткан чегарачылардын артынан карап туруп, бул согушта ал өздөрүнүн жазасын ала турган кесепет экендигин түшүндү. Ал жана ал сыяктуу адамдар кандайдыр бир топтун жамандыкка арналган максатына жетүү үчүн пайдаланылган курал экендиги эми гана месине жетти. Калпыс чакырыктарга жамынып, дин үчүн жаны күйгөн адамдардын кейпин кийип алышып, дүйнөдөгү бир да диний көз карашка туура келбеген иштерди жасашкандыгын да түшүнүп турду. Ошентип ал өзүнө окшош жаш жоокер менен дагы бир жолу жолугуша тургандыгын сезди. Акыркы убакытта пайда болгон ички күрөш өзүнүн логикалык жыйынтыгына чыкканы турат. Мергенчилер. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук борборунун талаа штабында Кыргыз Республикасынын аймагында теракт жасоо аракетин көргөн террористтик топту жок кылуу боюнча иш-чараны жыйынтыктоосуна катышып жаткан бардык бөлүмдөрдүн командирлеринин жыйыны өтүп жаткан. Жыйындын катышуучулары бүт өткөрүлө турган иш-чаранын зарылдыгын түшүнүп турушту. Полковник Абдрасулов абал тууралуу маалымат берип жатты. Генерал анын маалыматын кунт коюу менен угуп, өз китепчесине зарыл нерселерди жазып отурду. Жыйындын катышуучуларына төмөндөгүлөрдү айткым келет. Аскердик атайын багытталган жоокерлердин жана Альфа комитетинин топторунун биригишкен күчү 12 адамдан турган террористтик топту жок кылуу. Азыр алардын артынан бул аймактарда көзөмөлдөө жүргүзүлүп жатат, деп полковник таягы менен картадан белгилеп көрсөттү. Ал эми бул жерде болсо, биздин жоокерлер менен согушкерлердин ортосунда салгылашуу жүрүп жатат. Альфа мүчөлөрү душмандарды жок кылып, иш-чараны акырына чыгарат деген ишенимим бар. Бирок тынчтанып отуруп калууга болбойт. Алдыда дагы көп иш бар. Террористтердин 3-чү тобу азырынча табыла элек. Ооба, сенин айтканыңа макулмун. Террористтерди тып-тыйпыл жок кылганча капкан операциясы аякталбайт деп эсептейбиз, деп генерал полковник Абдрасуловдун айтканына кошулду.
İştelip çıkkan plan boyunca аймактык топтордун бардыгы тең өзгөчө чегара райондорунда болуп жаткан оперативдик абал тууралуу маалыматтарды бериши зарыл. Террористтердин арасында биз менен чогуу иштешип жаткан адамдардан сатылып кеткендер да бар болушу мүмкүн. Аларды байкап кармап, оперативдик изилдөө бөлүмгө өткөрүп беришибиз керек. Алардын арасында бизди өзгөчө кызыктырган бир адам бар. Бардыңар ал жөндө билесиңер. Ал Түлкү деген ат менен белгилүү болгон Байсейитов Тимур. Ал бизге же тирүү, же өлү болсо дагы керек. Мен сөзүмдү аяктадым, жолдош генерал, деп бүтүрдү полковник. Тапшырма баарыңыздарга түшүнүктүүбү? Генерал бардык бөлүмдүн башчыларына кайрылды. Түшүнүктүү? Бардыгы чогуу жооп беришти. Кайталаймын. Иш чара али аяктай элек. Бардыңыздардан көңүл коюп тыкан болушуңарды талап кылам. Азырынча бошсуңар. Тапшырманы жекече алышкан офицерлер өзүлөрүнүн оперативдик аймактарына тарап кетишти. Чатырда генерал менен полковник Абдырасулов гана калышты. Сен кандай ойлойсуң? Генерал полковникке кайрылды. Менде дагы бир ой пайда болду. Айта бер. Биз артынан түшкөн топ жөн гана бизди алдап адаштыруучу гана топ болуу керек. Булардын арасында Түлкү жок. Кайда деп ойлойсуң? Биз азырынча таба албай жаткан негизги топ бар. Алар азыр суу сактагычка жакын жерде болуш керектигин сезип турам. Дал ошол топту Түлкү башкарып алып жүрөт менимче. Демек объектини кайтарууну күчөтүү керек. Албетте күчөтүү керек деңизчи, бирок мени түшөлткөнү аларды платинага жакындатпай кармоо керек. Анан мен Түлкүнү жакшы билем. Биз аны учурунда байкабасак, платина канчалык бекем кайтарылбасын. Ал платинаны жардыргандан кайра тарпайт. Өтө эле аша чаап кеттиң окшойт. Ал эмне желмогуз бекен? Мүмкүн, деп койду полковник. Тимели америкалык кино. Сенин Түлкүң Рембобу? Балким Рембодур. Эмне себептен сен аны экинчи топто эмес деп ойлоп жатасың? Генерал полковникти сынай карады. Билбейм, бирок сезип жатам. Сезим менен эле бардыгы бүтүп калбайт. Сен балким туура айтып жаткандырсың. Бул вариантты дагы иштеп чыгуу керек. Террористтер тобу байкалгандан бери генерал менен полковник 2 сутка бою укташ элек. Альфанын атайын бөлүгү душмандардын артынан калбай аңдып келет. Акыркы маалыматтар боюнча капчыгайлардын биринде 3 душман жоокери кармалган. Ал эми Түлкү тууралуу маалымат жок. Ушул учурда чатырга спутник телефонун кармаган байланыш бөлүмүнүн офицери кирип келди. Байланышта Альфанын командири. Телефонум менен сүйлөшүп болгон соң генерал буйрук берди. Өзүңөр жайгашкан координатыңардын так квадратын бергиле. Биз полковник экөөбүз силерге вертолет менен барабыз. Түлкүнү Абдырасулов гана тааный алат. Генералдын бул сөзүнөн улам полковник Альфа тобу террористтердин калганын талкалап, жоготушкандыгын түшүндү. Генерал сөздү өзү баштамайын, ал демин ичине тартып күтүп турду. Учууга даярдан. Түлкүнү ликвидациялоо иш-чарасы аяктап калды окшойт. Дегенкиси ушуга үмүттөнүп туралы. Альфанын башчысы тарабынан жок кылынгандардын арасында Түлкү да болушу мүмкүн деп маалымат берди. Чындыгында алардын бири ошого окшош окшойт. Менимче аны сен гана тааный аласың. Түлкүнүн өлүмү полковникти кандайдыр бир деңгээлде кабатырлантып койгондугун сезген генерал унчукпай калды. Абдырасулов буга акысы бар экендигин генерал түшүнүп турду. Себеби качандыр бир учурда Түлкү полковниктин өмүрүн сактап калган эле. Түбөлүк достук тууралуу антташкан адамынын сөөгүн таанууга баруу полковникке жеңил эмес болчу. Вертолет обого учуп чыгып, белгиленген тарапка багыт алганда генерал Абдырасуловду жаман ойлордон алаксытуу максатында баса анын уулу эмне болду деген суроону узатты. Аскердик кызматтын өтөнү улантып жатат. Атасы тууралуу эч нерсе билбейт. Полковник унчукпай калды да кайрадан ойго батты. Болот, биз экөөбүз кечирилгис ката кетирдик. Эмне ката? Анын уулун республиканын башка регионуна которсок болбок экен. Элестетип көрсөң, согуш таласында атасы менен баласы кездешип калса эмне болот? Генералдын бул сөзү дал келип каларын анда полковник билген эмес. Бул учурда Айдар менен Түлкүнүн уулунун тегерегинде бул трагедиянын катышуучуларынын турмушун кескин өзгөрткөн окуялар болуп жатты.
Asker güçleri atayın bagıttалган топтун күчү менен бирдикте террористтер жок кылынган аймакты тазалоо иш-чарасын жүргүзүп жатышкан. Аларды кармап, жок кылуучу атайын иш-чара аягына чыгайын деп калган. Топтун бири Альфа тарабынан жок кылынган, калган эки топ аскер милиция жана атайын дайрылган жоокерлердин күчү менен республиканын чегинен чыгарылып салынды. Ошол мезгилде дал ушундай оперативдик кырдаал түзүлүп калган. Түлкүнүн бир топту экиге бөлүп жибергендигин алар билген жок. Ошентип 3 топтун ордуна 4 топ пайда болгон. Түлкүнүн эң чоң куулугу дал ушунда жаткан болчу. Мындан тышкары ал өзүнүн жетекчилери менен кеңешип, топко түлкүгө окшогон адамды кошуп алышкан. Генерал менен полковник келген вертолет душман жоокерлери жок кылынган капчыгайлардын бирине келип конгондо гана полковник бул атайын уюштурулган куулук экендигин билди. Башка террористтер менен кошо жансыз жаткан адам Байсеитов Тимур эмес, жөн гана ага окшош адам болчу. Чын эле ал эмеспи? Генерал кайра сурады. Ал эмес, жолдош генерал. Анын денесинде кандайдыр бир мүнөздүү белгилер бар беле? Далысында афган мажахеттери менен болгон кагылышуулардын биринде бычак жеген тыргы бар. Далысын көрсөткүлөчү. Генерал атайын багытталган топтун өкүлдөрүнө буйрук берди. Жоокерлер буйрукту күттүрбөй аткарышты. Көрдүңүзбү? Эч кандай тыргы жок. Полковник ишенимдүү сүйлөдү. Тимеле, Индия киносундай. Генерал ачууланды. Демек түлкүнү издөө улантылмакчы. Капкан иш-чарасын токтотуу тууралуу сөз да болбошу керек. Учууга даярданууга буйрук берип, генерал Альфанын башчысын өзүнө чакырды. Юра, аткарылган тапшырма үчүн ыраазычылык билдиремин. Сени жигиттериң абдан жакшы иштеп беришти. Генерал Альфанын башчысын жана анын жардамчысын сынагандай карады. Муса, Алмаз, мен силерди түшүнүп турам. Силер чарчадыңар, күчүңөр түгөнүп барат. Душмандардын артынан мындай куугунтуктоодон алган эмес шайтан да чарчайт. Бирок биз азыр түлкүнү табышыбыз керек. Ошондуктан мен силерге азыр буйрук бербейм. Өтүнөм. Суу сактагычка жакын жайгашкан жердин баарын тинтип чыгуу зарыл. Атып түшүрүлгөн душмандарды кайтарууну аскерлерге тапшыр. Алар бул жака келе жатышат. Силер болсо төрткүл тарапка карай учуңар керек. Вертолетко күйүүчү майды заставадан коюп алгыла. Тапшырма аткарылат. Командир жооп берди да өзүнүн жардамчыларына керектүү тапшырмаларды берди. 8 мүнөттөн кийин террористтердин денеси жаткан капчыгайдан Альфа тобу менен 2 вертолет эски достордун балдары лейтенант Абдырасулов Айдар менен Алымкулов Темирлан аскердик кызмат өтөгөн чек ара заставасын көздөй учуп чыгышты. Кездешүү. Абдырасулов Айдар жетектеген кайгылуу 3 сааттан бери чегит таш капчыгайга жеткен тарапты багыттап бара жатышат. Bir нече сааттан кийин алар радио станция аркылуу кайсы бир аймакты тинтип чыгуу тапшырмасын алышты. Тапшырма аткарылган соң чек арачылар заставага кайтып келиши керек эле. Бул топко түлкүнүн уулу Темирлан да бар. Чек арачылар кайгылуунун тутумунан аны түлкү биринчи жолу көргөндөн бери 4 саат өттү. Түлкүнүн тобу өтө сактык менен Кыргызстандын аймагына региондогу эң ири деп эсептелинген Төрткүл суу сактагычын карай тереңдеп кирип бара жатты. Албетте бул суу сактагыч жарылса, эки чоң мамлекеттин аймагын суу каптап, көптөгөн имараттар талкаланып, эл арасында башаламандыкты пайда кылмак. Террористтер дал ушундай гана жыйынтыкты максат кылып коюшкан. Бирок суу сактагычка канчалык жакындаган сайын түлкү өзүлөрү даярдаган пландын негизиндеги катастрофанын картинасын ошончолук бат-баттан көз алдына элестетип жатты. Эс алуу керек. Түлкү буйрук берди. Бардыгы тең таш артына жашынып жайгашты да эс ала кетишти. Анын эсеби боюнча суу сактагычка чейин дагы 1,5 сааттык жол бар. Душман жоокерлери чарчоону сезишкен эмес. Бардыгына даяр турушат. Ошентсе да бул убакыттан пайдаланышып, алар бир аз чырметип күч топтоп алышты. Булар накта профессионалдар деп ойлонду түлкү. Мындайлар кыйынчылыктарды да жеңип чыгышат. Көзүнүн кыйгы менен эң жаш жоокер Исмаилди карап койду. Ал көзүн жумуп алып бир нерселерди ойлонуп жаткан. Балким анын көз алдына жолунда кездешкендердин бардыгын жайлаган суу ташкыны, аялдардын, балдардын кыйкырыгы келип жаткандыр деп ойлоду түлкү. Бирок бул ойлор Исмаилдин эмес, түлкүнүн ойлору эле.
Түлкү бул тууралуу ойлонбой кое алган жок. Ал көз алдына элестеткендердин бардыгы бүткүл дүйнөлүк топон суу каптоонун фрагменттерин эскертип турду. Бир маалда түлкү өзүнүн эки анжы болуп жаткандыгын, анда эки түрлүү адам, бири боорукер, аң сезимдүү, экинчиси мыкаачы адам жашап жаткандыгын сезди. Байсейитов Тимур Абдубалиге анын өмүрү бир тыйынга да татыбастыгын айтып жатты. Ал кайдадыр бир жерден жаңылып, башка багытка бет алган. Мындай мүнөттөрдө өзүн таштап койбош керек эле. Андыктан ал Байсейитов Тимурдун ойлорун өзүнөн алыс айдады. Өзүнүн экинчи менин тынчытуу менен алыс эмес жерден кимдир бирөөнүн добушун даана укту. Бадалдын бутагын ийип карап, түлкү алыс эмес жерден чек арачыларды көрө койду. Алардын бири токтой калып, жерди изилдей баштады да башчысына кайрылды. Жолдош лейтенант, бул жактан жакын деле бирөөлөр өтүптүр. Тура калып, бадалдарга көз жүгүрттү да. Карасаңыз, бул жакта да бутактар сындырылган экен. Ал офицерге суроолуу карады да, көзүн кайгулдун чек арачыларына бурду. Чын эле, ал туура айтып жатат. Темирлан жоокердин айтканын тастыктады. Жолдош лейтенант, карасаңыз, бул тараптарда да бутактар сындырылган. Темирлан дагы бир табылгасын көрсөттү. Калгандары экөөнү колдогондой болду. Сенин оюңча канча адам өттү деп ойлойсуң? Биринчи жылы кызмат өтөп жаткан жаш жоокерге кайрылды лейтенант. Көзүн ирмебей туруп, 5тен кем эмес деп жооп берди да, негедир жүзүн чүйрүп койду. Ишенем, балким бул геологдор болуп жүрбөсүн? Андай эмес. Геологдор биринин изи менен экинчиси жүрбөйт. Де. Офицер ойлоно калды да, байланышчыга штаб менен байланышып абалды түшүндүрүүгө буйрук берди. Булардын сүйлөшүп жатышкандарын түлкү да, анын жашынып жаткан жолдоштору да угуп турушту. Жакшы, булардын жанында кубарлар жок экен, деп ойлонду түлкү. Тезинен бир чечимге келиш керек эле. Аларды кармап алуу тууралуу сөз да болбош керек. Алар чек арачылар менен бир жерде кандайча болуп калгандыгын түлкү түшүнө албай жатты. Эсеп боюнча, түлкүнүн тобу алардан астыда болуш керек эле. Аларды жараткан тагдыр жолуктуруп жаткандыгын ал түшүнгөн жок. Дегеле бул турмушта ата менен бала жолугушу керек эле да. Бирок түлкү алдыдагы аракеттер тууралуу ойлонушу керек. Мындай күтүүсүздүктү колдонуп, ал кайгулду талкалап жок кылып, кошумча аскер келгенче изин тазалап кетүүнү ойлоду. Алар жайгашкан абалда бул ойду ишке ашырууга согуш тактикасынын мыйзам боюнча ылайыктуу эле. Анын үстүнө түлкү мындай согуш практикасын Афганистандан өткөрүп көргөн. Башынан өткөргөн практикасы согуштан соң качып изин жашырып кетүүгө тоолуу аймак эң сонун өбөлгө болуп берерин эскертип тургандай. Түлкү чек арачылар тобуна кол салууга даярданууга шарттуу белги берди. Кайгулдун башчысы лейтенант Абдрасуловду эң биринчилерден болуп жок кылуу керек болду. Эч нерседен бейкапар Айдар белгисиз адамдардын издерин издөөнү уланта берди. Түлкү снайпер мылтыгын ага карай багыттады. Азыр анын мылтыгы октолгон болчу жана каалаган учурунда өзүнүн майдандык досунун уулунун өмүрүн кыйып кое алат. Ошентип анын сөмөйү мылтыктын мушун ыңгайлата кармап турду. Алгачкы ок чыгаруу түлкүдөн болмок. Эреже боюнча терең дем алып, тынчтанып туруп атыш керек эле. Согушчандарда чабуулга берилүүчү белги болгон биринчи атууну күтүп турушат. Бирок түлкү атууга эрки жетпеди. Чыңалуудан колдору тердеп чыгып, жини кайнай баштады. Ушул маалда чек арачылар рация аркылуу штаб менен байланышып, белгисиз адамдардын издерин байкагандыгын билдиришти. Мындан ары күтүп турууга болбоду. Бирок түлкү досунун уулун жөн жеринен эле өлтүрүп кое албады. Сөмөйүн мылтыктын машаасынан алып, жанындагы душман жоокерге офицерди бутага алууга белги берди. Жанындагысы аны дароо эле түшүндү. Өзү болсо башка баланы бутага алды. Ал бала буга чейин наряд заставадан чыгып бара жатканда түлкү шарттуу түрдө атып түшүргөн жаш улан эле. Жигит террористтер жашынып жаткан жерди көрсөтүп, командирине бир нерселерди айтып жаткан. Жолдош лейтенант, чочун адамдар жүрөт. Темирлан кыйкырууга үлгүрдү. Согушка! Айдар дароо буйрук берди да жерге кулап түштү. Октон буйтап кетүүгө Темирланга кандайдыр бир секунда гана жетишпей калды. Өзүлөрүн байкап калгандыгын сезген түлкү өз уулун атып жиберди. Жарадар чек арачы колун көтөргөн бойдон жерге көмкөрөсүнөн кулап түштү.
Ал жерге кулаганча түлкү жаш жоокердин жүзүнөн тааныш белгилерди көрдү. Темирланда түлкүнүн жүзүн көрүп калууга үлгүрдү. Сүрөттөгү адам аны карап тургандай сезилди. Ошентип алардын көз караштары чагылыша түштү. Менин атама окшош экен деп ойлоп жиберди Темирлан. Дал ушул мүнөттөн баштап Темирлан үчүн убакыт токтоп калгандай болду. Жай жүрүп жаткан кинофильмдей болуп, анын көз алдынан согуш өтүп атты. Душмандар жоокерлерди биринин артынан бирин кырып жатышты. Анын жанына ок жеген досу Ильяс да кулап түштү. Ильястын көзү айнектей ката түштү. Өмүрү атылган октой тез эле жалп этип өчтү. Досторунун өмүрү кыйылып жатканын Темирлан карап тура албады. Ал ордунан туруп аларга жардам бергиси келди. Бирок анте албады. Көзүнө жаш тегеренди. Акыл эсин жоготуп бара жатканын сезди. Жаны денесинен бөлүнүп чыгып бара жаткандай сезилди да, жеңилдик каптап, тынчтык орун алды. Бир маалда апасынын тааныш элеси көз алдына тартылды. Апа кебай, жардам берчи деп апасын жардамга чакырды. Эч кандай аралык бала менен эненин ортосундагы табият тартуулаган байланышты үзө албайт. Балким ушул көз ирмемде Аселдин жүрөгүндө бир нерсе үзүлүп кеткендир. Ал жалгыз келбес кырсыкты сезип турду. Себеби эне мезгилге жана мейкиндикке карабай өз баласын сезип турат турбайбы? Уулу. Өлүп жаткан жоокерлердин бири да чала жан калып калбасына көзү жетиш үчүн түлкү төмөн түштү. Согуш таласын аны менен бирге жанындагылар да карап жүрүштү. Түлкү өзү алгач аткан жаш уланды көрө койду да, эңкейип көрүп, жоокер чала жан экендигин билди. Жаралуу жигиттин жанын такыр кыюу үчүн жанына Исмайыл басып келди. Бирок түлкү кескен үнү менен Исмайылды токтотто. Токто, атпай тур. Башчысынын буйругуна баш ийген душман жоокери ары басып кетти. Калган душман жоокерлери түлкүнү суроолуу тиктеп бири суроо узатты. Босс, мунун бизге эмне кереги бар? Булардын иттери артыбыздан келгенче кетип калалы. Жетишебиз, деп түлкү кескен жооп берип коюп, жарадар жоокерге эңкейип карады. Ал жоокердин башын буруп, жүзүн көрдү. Ошол замат түлкү катый түштү. Бул дал түлкүнүн өзү болчу. Бирок 20 жыл мурдагы түлкү эле. Түлкү эмнегедир чек арачынын чөнтөгүндөгүлөрдү текшерүүнү чечти. Бирок анын чөнтөктөрү бош эле. Жанындагылар аны шаштырып жатышты. Түлкү жоокерди жүрөк атып өлтүрүүнү ойлоду. Өзүнүн жаш кезин эске салган бул жаш жигиттин жүзүнүн тамтыгын чыгаргысы келген жок. Мылтыктын мушуна сөмөйүн такап, түлкү атууга камынганда, мылтык сабы катуу нерсеге тийип кеткендигин байкады. Чек арачынын көкүрөк чөнтөгүндө кандайдыр бир оролгон нерсе бар болчу. Жоокердин чөнтөгүн тинтип орду менен оролгон конвертти таап чыкты да, аны ачууга ашыкты. Колго жасалган конверттин ичинде бир нече сүрөт бар болчу. Бир маалда түлкүнүн көзү караңгылап, башы айланып, бут алдындагы жер көчүп кетти. Сүрөттөрдүн биринен ал жаш кезиндеги өзүн жана Абдырасулов болотту көрдү. Бул ошол 20 жыл илгерки сүрөттүн өзү болчу. Бул сүрөт бул баланын колуна кантип түшүп калды болду экен, деп түшүнбөй жатты. Душмандар аны кайрадан шаштырышты. Эй, командир, тезирээк, тигилердин жардамчылары келгенче өлтүрүп сал алдагы баланы, деп тажиктердин бири автоматтын кундагын жарадарга карай мээледи. Токтот, мен аны өзүм өлтүрөм. Менин буйругумсуз эч кимге тийбегиле. Душмандардын баардыгы түлкүнү таң калып карап калышты. Мону дагыбы? Деп офицерди көрсөтүштү. Офицер тирүү болчу. Ал булчуңунан гана жаракат алган. Октун оорусунан эсин жоготкон лейтенант эми эсине келген. Ал Айдар болчу. Ага дагы менин буйругумсуз тийбегиле. Бул учурда жарадар болгон Темирлан көзүн ачып, бет маңдайынан түлкүнүн жүзүн көрдү. Бул ага көрүнчүдөй сезилди. Аны баягы өзү көкүрөк чөнтөгүндө сактап жүргөн сүрөттөгү адам карап турат. Сиз кимсиз? Жарадар жигит суроону араң узатты. Сен өзүң кимсиң? Мен Темирланмын. Анын көзү караңгылап араң жооп берди. Мен Тимурмун. Түлкү жарадарга карай эңкейип, сүрөттү ага көрсөттү. Бул сүрөттү сен кайдан алдың? Апам берген. Эмнеге? Бул сүрөттөгү адам менин атам деген. Сен апаң сага эмне дегенин билбейм, бирок
Al сүрөттөгү менмин. Uzak tınıgıdan soň jaradar jigit bolgon güçün jıynap, "Demek siz menin atamsız" dep жооп berip, esin jogotup koydu. Bul bildirүү tülkünün esini eki kıldı. Kantip senin atam. Menin balam jok dep kıykırdı tülkü. Birok jaradar joker unçukpadı. "Ova, bul sizdin uluňuz" degen jaş ofiserdin önün tülkü artынан uktu. "Şektenbeňiz. Al sizdin uluňuz." Tülkü burulup karady. Ança çoň emes taşka jölönüp, araň esine gelgen leytenant oturat. "Sen Bolotdun ulusuň-go?" "Ova. Sen daga ataň syýakty joldusuň-go. Ölbep türsüň." "Siz syýakty da jolduman." "Aýtçy, bul jigit emne sebepden senin uluňy dep jatat?" Tülkünün gözü kızarıp, çydamsızlyk menen жооп kütüp kaldı. "Sebebi al sizdin uluňuz. Anın apasynyň aty Asel. Siz ana 20 jyl murun taştap ketkensiz." "Mınday boluşy mümkin emes." Tülkü akyl esinden ajrap baratkanday boldu. "Apasynyň aty kim deysiň?" "Asel." Temirlan özü жооп berdi. Uşul bir gana sözdü aytuga araň çamasy jetken Temirlan kayradan esin jogottu. Tülkü kayradan süretli tiktögü argasız boldu. Bul çyndyk ele. Maydandaş dostor düşkön eki sürettün biri bir gana urgaçı da boluşu gerek. Bul süretdi al Afganistandan poşta arkılı Aselge jönötken ele. Sürettün artında anın kol tamgası var eken neste koydu da sürettün artın karady. "Süýükdüğüm üçün Timurdan" degen özü жазган saptardy okudu. Özünün kol жазmasının janынан kiçine balanın kolu menen жазылган "Bul menin atam" degen жаңы жазууга gözü түштü. Gümön sanonun bardygy çetke kagıldı. Tülkü öz ömüründe bardygyn kütkön. Birok tagdyrынан dal uşunday buruluştu kütkön emes ele. Al argasızdan gödün jumdu. Tülkü ata bolgonun düşüngönden beri kılım ötköndöy sezildi. Birok anın akyl esinde anın tukumun uloçu adamı bar ekendigi, oşul tukum uloçusu bul jaralangan jigit ekendigi sıyışpay jatty. Bul uzak wagtlar boyu al ulu turalı eç nerse bilbegendigi aga abdan gattu tiydi. Ulu bar ekeni turalı bilbegen, algan emes anın düýnöde jaşap jatkandygy turalı beýkapar bolgon tülkü emi mintip ulu menen joluguşar zamat andan ajrap kalarında bildi. Algan emes öz ulunun kankoru, can algışı özü boloru oyuna da gelgene mesele. Bir gana uşul oydan anın but aldındağı jer göçüp ketdi. Jaradar ulunun aldında tirilip jygılıp, жүzün tigilegi tiktep, kaltıragan önü menen "Meni Hudaý jazalady. Seni öldürүү menen men özümdi öldürdüm. Beytanıştın gargışı tiydi" dep jüberdi. Bul sözlerden keyin tülkü 20 jyl murdagy okuýany esine düşürdü. Al günü tülkü mekeme tapşırgan birinci tapşırmany atkargan ele. Oşol gargaşalуу günü al terroristik akt uyuşturarına gümön sanaganda emes. Batış Evropanın şarlarının birindegi metropolitende jardyruga daýardanүүnun kesepeti anı tүйşöltkön jok. Tülkü üçün akyl esinden başkanın barın büt tarttırıp jübergen adam emnege gana jönдөmdü ekendigin bütkül düýnüge görsetүү gana zarыл bolçu. Oşonu menen al öz missiýasyny atkarmak. Birok buga çeyin tülkü özü üýlenip alganday jarylçuu karajatty öz kolu menen jasap çygyşı gerek da аны alıp barıp plandalgan orunga ornotuşu gerek bolçu. Arza memin kananın nomerlerinin birinde oturup tülkü dagı bir jolu ötkön ömrü turalı жалгыз estelgi bolgon Palyot markasındağı saatın karap koydu. Saat 4:15 minut kalıptır. Terakty uyuşturduğun en ыңгайлуу mezgili saat 5-6 çender. Saat 5'ten keyin metroda el abdan köp bolat. Wagtty tekke getirbesten tülkü özünün tozok alıp gelçü maşinasyn çogultuga girişti. Çaçılgan türünde al 1 kilogramdık jarılgıç zattan, elektrodetonatordan, batareyadan jana saat mekanizmi timerden turçu. Talkoloo güçün güçötü üçün tülkü mık menen boltturdu da koldonuunu çeşti. Bul komponentlerden barını al ağır başka adamlardan algan. Alar kimder, kaydan gelişken, aga bari bir bolçu. Belüünün zarıldığı da jok ele. Alar menen al türdü jaylardan joluguşganda, joluguşlary 5 sekundga jetpegen mezgildi kamtıgan. Oromoldordu ötkörüp berүүgө uşul ele uwakıt jetişti bolgan.
өзү колго жасаган жарылгыч затты чогултуп ишке киргизүүнү ал көзүн жумуп алып деле ишке ашыра алат. 20-кылымда пайда болгон бул коркунучтуу өнөрдү ага душмандарды даярдоочу лагерлердин биринде үйрөтүшкөн. 15 мүнөттөн кийин бул тозок алып келчү машинасы даяр болду да аны тери сумкасынын түбүнө аярлап салды. Үстүн спорт костюму, анын үстүн бокс мээлеи менен бастырып койду. 6-15 мүнөт калганда жүргүнчүлөр арасынан өзгөчөлөнбөй машыгуудан келе жаткан адамча метрополитенге кирди. Метрополитенде коопсуздук системасы болгонуна карабай, түлкү үчүн андан байкатпай өтүп кетүү кыйынчылыкты туудурган жок. Перронго чыкты да күтүп жаткан топко аралашып кетти. Бир нече мүнөттөн кийин платформага кезектеги электричка келип токтоду. Түлкү башка жүргүнчүлөр менен бирге ортоңку вагонго кирди. Бош орунга отуруп алып, вагон ичиндеги жүргүнчүлөргө көз чаптыра баштады. Бул адамдар эмгек күнү аяктап, үйүнө чарчап кайтып келе жатышкан түрдүү диндеги, түрдүү улуттагы адамдар эле. Арасында ар түрдүү мүнөздүү, улгайгандар да, түрдүү кесиптеги жаштар да бар. Бир нерсени кызыктуу талкуулап келе жатышкан студенттер өзгөчө бөлүнүп турат. Кимдир бирөө ылайыктуу жайгашып алып, MP-плеердин кулакка таккычы аркылуу чыккан музыканын артынан акырындык менен ырдап бара жатты. Орто жаштагы көпчүлүк жүргүнчүлөрдүн айрымдары гезит окуп отурса, айрымдары терезени карап алып тынчтык мүнөттөрүнө кумарланып отурушат. Булардын баардыгын бир гана нерсе бириктирип турат. Алар өз түйшүктөрү, кубанычы жана кайгысы бар жөнөкөй гана адамдар эле. Алардын эч кимиси жакынкы мүнөттө өмүрлөрү кыйларын ойлоп да коюшкан жок болчу. Түлкүнүн бет маңдайында 4-5 жашар уулун тизесине алып аял отурат. Коюу көздүү наристе апасынын кулагына шуурап, эмне үчүн, эмне себептен, эмнеге деген сыяктуу суроолорду берип тажатып келе жатат. Бир маалда түлкү менен аялдын көздөрү чагылыша түштү. Бейтааныш аял тааныш адамындай ага жылмайып койду. Түлкү да ага жылмайып жооп берди да терезеге бурулуп кетти. Бирок анын жылмаюусу табигый эмес, жасалма болуп чыкты. Түлкүнүн жан дүйнөсү тынчсызданып, өз аракетине ишенбестикти пайда кылды. Башын силкип жиберип, оюн куугандай болду да көз ирмемдик алсыздыкка алдырып жибербөө аракетин жасады. Бир маалда баягы наристе ага эки колун сунуп, анын алдына отурууга сурангандай болду. Түлкүнүн жан дүйнөсү дагы бир жолу толкундап алды. Бул ага тааныш эмес сезим эле. Балким бул аталык сезимдир. Мындай сезимден такыр кутулуу үчүн түлкү ордунан ыргып турду да башка вагондо карай бет алды. Ал жакта жүргүнчүлөр аз болчу. Бош орунга отуруп ал эч кимге байкатпай, жардыргыч салынган сумкасын отургучтун алдына жылдырып койду. Анын алдында ал демин терең чыгарып туруп, таймерди иштетип койгон эле. Ошентип колго жасалган жардыргыч өзүнүн иш абалына келди. Ошол учурда ал өзүнүн кайра артка кетүүчү эсебин кое бергендигин ойлогон жок. Эки аялдама жүргөн соң түлкү вагондон түштү да перрон аркылуу эскалаторго багыт алды. Ал баардыгын так эсептеген эле. Ал түшүп калган электричка 8 мүнөттөн кийин башка станцияга келип калат да дал ошол маалда жарылуу болот. Уюштуруу эмистарынын инструкциясы боюнча ал таксиге отурду да аэропортту карай багыт алды. Ал жакта ал үчүн жаңы паспорт жана Азия өлкөлөрүнүн бирине авиабилет даяр турган. Бирок эмнегедир ал акыркы мүнөттө ойлогон оюнан баш тартып, таксисти кайра артка кайрылууга өтүндү. Жан дүйнөсүндө эмне болуп жаткандыгын түлкү өзү да түшүнбөй, аны кимдир бирөө ичине түткүлөп жаткандай болду. Жарылуудан кийин эмне болгонун көргүсү келип, буйрукту бузуп артка кайрылды. Демек өзүн да, уюмду да коркунучка калтырды. Такси метрого келип токтогон кезде ал жакта түшүнүктүү нерселер болуп жаткан. Кыймыл токтоп калган. Метродон коюу түтүн чыгып, иске уулугуп айрылган, канга жуулган кийимчен адамдар баш аламан чуркап чыгып жатышты. Бир нече мүнөттөн кийин көчө өрт өчүрүүчү жана сактоочу машиналарга толуп калды. Түлкү таксинин айдоочусу менен эсептешип коюп, коюу түтүн чыгып жаткан метрого бет алды. Аны көздөй баш аламан адамдар чуркап келе жатат. Түлкү качандыр бир жолу Помпейдин кыйрашы деген картинаны көргөн эле. Бул окуя экинчи Помпей болчу. Бирок андан да коркунучтуураак, андан да ырайымсыз. Бир маалда саатын карады. Мезгил токтоп калгандай сезилди. Адамдардын онтогонунда, кыйкырган үндөрүндө укпай калгандыгы кызык болду.
сактагыч, өрт өчүргүч техникаларынын жаңырган коңгуроосуна, жарадар жүргүнчүлөрдүн кыйкырыгына карабай, ага тынчтык орун алгандай сезилди. Тезинен бул жерден кетиш керек болду. Бирок анын буттары баш ийбей, жарылып болгон жака алып бара жатты. Жер алдынан кетчү жолдун чыга беришинде накта башаламандык болуп турган. Бирок бул көргөндөрүнө түлкү кебелген жок. Себеби Афганистандан ал мындан да коркунучтуу кан төгүлүүлөрдү, жарадар жоокерлердин азабын көргөн эле. Бир маалда метродон каны куюлуп агып жаткан аял чыгып бара жатканын байкады. Бут кийимдери бүт тамтыгы жок тытылган эле. Колунда кичине баланы көтөрүп алган. Баланын денеси түлкү жасаган өлүм машинасынын мыктары жана болттору менен сайылган. Баланын жансыз колу шалактап барат. Аял тирелей жыгылып, уулунун денесин көкүрөгүнө кысты да, уулун дагы эле тирүү деп ойлоп, "Уулумду сактап калсаңыз, уулумдун өмүрүн сактап калсаңыз" деп шыбырады. Бир маалда аял уулунун жаны жок экендигин, эми ага эч бир күч жардам бере албастыгын түшүндү да, кан жууган бетин асманга буруп, "Уулум өлүп бара жатат, жардам бергилечи" деп аянычтуу кыйкырды. Анын көзүнөн жан дүйнөнү козгогон азапты көрүп, түлкү чыдай албай бурулуп кетти. Жан дүйнөсү сыздаган аял, "Ушул азапты жасагандар гана алат. Алар эч качан өз балдарын көрбөй калсын, тозок отунда күйүшсүн" деп кыйкырып жатты. Бир маалда ал түлкүнү көрө коюп, колу менен аны көрсөтүп, бир нерсе айтканга аракет кылды. Түлкү аны тааныды. Бул электричкада баласы менен ага жанаша отурган аял эле. Электричканы жардырып, уулунун өмүрүн кыйган дал ушул түлкү экендигине көзү жеткен аял аны колу менен кесе көрсөтүп кыйкыра берди. Бирок мындай башаламандыкта ага көңүл бурган жан болбоду. Аял уулун көкүрөгүнө акыркы жолу бекем кысты да, түлкүнүн көзүн тикирее карап туруп, "Өз уулуңду көрбөй кал" деп шыбырады. Уулун көкүрөгүнө бекем кыскан боюнча эсинен танып жыгылды. "Сен мени каргасаң да, каргабасаң да баары бир, менин балам жок" деп түлкү белгисиз бирөөгө кебелбей жооп берди да басып кетти. Ошол учурда ал өч алуучу күн келерин сезген эмес. Бир топ жылдардан кийин Баткен тоолорунда мынтип ошол аялдын каргышы тийип отурат. Жарадар Темирланды карап туруп, уулу аркылуу баягы жардырууда өлгөн кичине бала тирилип келгендей сезип кетти. Түлкү башын мыкчып, баягы апасы каза болгонун укканда кыйкыргандай, жырткычча улуп жиберди. Түлкү азыр гана баягы аялга кандай азапты алып келгендигин түшүндү. Анын азабын өз денесинде татып көрдү. Ал азап ушунчалык чыдагыс эле. Физикалык азап чегине жеткенде, адам баласынын мээси акыл эсти токтотуп коет да, түшүнүксүз абалга алып келет. Жан дүйнө оорусу үчүн бул мыйзам иштебесин түлкү билген эмес. Жан дүйнөнүн азабы чексиз болуп, мындай азапка чыдабай бараткан түлкү өз жүрөгүндө баягы аялга жалбарып суранды. Кечир мени. Мен сенин аристеңди өлтүргүм келген эмес. Мен сенден суранам, өтүнөм. Уулумду менден ажыракта көрбө. Сенин уулуңдун өмүрү үчүн менин өмүрүмдү ал. Мен дагы ошол тозок отуна көйөйүн. Анын суранычы ошол аялга жеттиби, же жеткен жокпу түлкү билген жок. Балким ал аял же алган жаратынан, же уулуна болгон кусадан каза тапкандыр. Бул тууралуу ал мурда эмне үчүн ойлонбот экен? Эгерде ал аял каза болгон болсо, эми анын каргышын ким тазалап берет? Ушул ойлор анын жан дүйнөсүн тытып жиберип, Темирланды аянычтуу карады. Бул маалда уулунун жүзү токтоо тартып калган эле. Адам жүзүнүн мындай абалы түлкүгө тааныш болчу. Афган жергесинде анын майдандык досторун ажал дал ушинтип алып кетчү. "Өлө көрбө, өзүңдү карма, ажал менен күрөш" деп жалдырай баштады. Бирок анын сөзү уулуна угулган жок. Түлкү көзүн жумуп үнсүз сыздап турду. Тамагы буулуп, дем жетпей баратты. "Уулумдун жаны чыгып баратат. Сактап калчы" деп ал жаратканга жалынды да көзүн ачып, "Өлбө, балам. Суранам сенден. Өлбөчү" деп күчүнүн баарынча кыйкырды. Анын аянычтуу ачкы айкырыгы тоодо жаңырык болуп жаңырды да айлананы тынчтык каптады. Дал ушул тынчтыкта түлкү бүркүттүн шаңшыганын даана укту. Бул дагы азапка баткан карыган куштун кыйкырыгы эле. "Куш дагы азапка түшөбү?" деп ойлоп койду түлкү. Өз уулунун жан алгычы болгон соң,
Ady üçin bardygy bütdi dep çeşdi. Birok öz bagtysına tülkü jaňylyp jatgan. Bürküt dününün ukkan symal Temirlan gözüni açdy. Balkim Temirlandın jan dünösü zamatda bir top azapka bata düşkön atasyny ayap ketkendir. Men çyn ele sizge okşoşumyn ata. Kıynalgany sezdirbey atasyna jılmaya süýledi. Bayzeyitov Timurdu buga çeyin hiç kim ata dep atagan emes. Dal uşul uçurda tülkü ata menen balanın jan düýnösü birigip birdiktүү bolup galganyn sezdi. Dal uşul minötдөр üçin tülkü öz ömürün berүүgө daýar ele. Terroristler bolsa alardın başçysına emne bolgony düşünböy taňgala garap any şaştıra başlaşdy. Any emne ayap jatasyň? Itdi aty öldür. Oşony menen iş bitet. Anyň tantyragan nugup geregi barby? Hazır bul jerge ataýynda ayrılgan askerler gelip kalat. Tülkünün meýesinde kaýsy tantyrak degen söz jaňaryp durdy. Bular ata menen bala. Bolup jatkan okuyaga işenbegen tülkü akylyndan adaşgan-go dep oýlanyp goýdy. Bul balany özübüz menen goşa alabys. Tigilerden saktaganga gerek etýet dedi da jaradar ulun artyna götürüp jönödü. Bir neçe gadam aldyga jylgan soň bul awalynda ulu köpkö 2 saatdan aşyk jaşabasyn düşündü. Mындай jarakat algan jokerler Afganistanda 1 saatdan aşyk jaşabagandygyny estedi. Al emi munusu nemne kılalı dep Aydardy görsetip turgan İsmail'den sözü tülkünü esine keltirdi. Any emne kılsak dep akyl esin başkara alбай kalgan tülkü özünden özü surady. Bul awaldan çyguunun amalyn oýloy başlady. Mындай juk hiç kimge gerek emes ele. Andyktan ertebi geçpi bul eki balan teň atyp öldürüşü gerekdigin tülkü düşündü. Tando möhnötü gelip bul eki joker teň tirүү kalsın. Bulardy biz bul jakta kaltırıp öz jolubuzdy ulaýbys degen tülkünün çeçimi janyndagylardy taň kaltyrdy. Sen emne jindi bolup kalgansyňby? Terroristlerden biri aga katu diýdi. Jok. Birok meni şartym uşunday. Tülkü de katu жооп berdi. Terroristler ары barıp geňeşip alууny çeçişdi. Al emi jaradar bolgon Temirlan 10 top jatdy. Ahyryndyk menen ömürü ayagına çykyp bara jatkan ele. Tez jardam zarыл bolçu. Tülkü geňeşip jatkan terroristlerden gözün alбай turup jaradar bolgon Aydarga gözü menen belgi berdi. Bul belgini Aydar aýtdyrбай daroo düşündü. Uulunun ömürü üçün tülkü dostorun kırıp jok kılууga daýar boldu. Anan dal uşunday boldu. Duşmanдар ok ayaktan jaap jatkanyny düşüne alбай kalaştı. 7 adamdan turgan duşman tobu batken jergesinde tübölük jatıp kaldı. Götüsüz bolgon okuyadan esi oğon jol görsetүүçü gana "O Huday, emne bolup ketdi" dep süýlenip jatty. Tülkünün jana Aydardyn terroristlerdi atyp jok kılgan mıltygынан gana tütün çykyp durdu. Tülkü Temirlandın jarakatyn taňyp bütürdi da uulundan agyp jatkan kan anında kan ekendigini düşündü. Baktıga jaraşa ok ömür üçün korkunçlu jerge tibeptir. Tülkü öz balasının jan algıçı bolbogonuna Kudayga ıraççılık bildirdi. Birok uulunun ömürün saktap kalуу üçün tez jardam gerek ele. Uulunun jarakatyn taňyp ötüp leytenantga jardamga geldi. "Mындан ары siz emne kılasız?" Leytenant any surolu tikledi. "Emne kılmak elem. Uulumdun ömürün saktap kalam." Çegaraçılardın radio stansiyasynyň goluna alıp tumbulerden işleşini tekşerip gördü da "Köňül burgula. Meni ugup jatkandar. Жооп beriňizler" dep gaýryldy. Tülkü Afganistanda mындай modelde dalay jolu goldongon ele. Any menen işlöni 5 golunda bilçö. "Menin jaşyryň atym Joldu. Men Sovetler Soýuzynyň Sosialistik Respublikasynyň Korgоо ministrliginiň 40-njy asker bölüginiň ataýynda aýrylgan özgöçe batalyonunyň gwardiýa serjanty Bayzeyitov Timur. Jaradarlарды evakuasiýalauny suraýman." Epilog. Kapçıgayda vertolyottun ünü çıgardan murun tülkü uulunun janına jatıp anı bekem kucaktap alıp jıtına toyboy jatty. "Öz balaňdyň jıty kanday tattуу" dep oýlady gözün jumup jatıp. Meni geçir uulum, geçir." Uulunun kulagyna şuurady. "Atake, men sizdi abdan köp gözledim." Temirlan kıynalıp жооп berdi. Geçir. Apam sizdi ömür boyu gütüp geldi. Al sizdi gana süýet. Meni süýüktүүлörüm, meni geçirgile." "Geçirim turaňyz ata."
Kıynalıp jatasың buğulum. Azыр emi kıynalgan jokmun. Oru sezilbey kaldı. Vertolyot uçup gele jatat. Çıda oğlum. Sen ölböysüň. Oğluňdyň kıynalyp jatkany sen üçin da kıyın turbayby görse dep oylandy tülkü. Bir saatdan aşyk emes o wagt gana görgön oğlun al emi gaýra-gaýrylyp hiç kaçan görmösdigin düşünüp turdu. Uşul malda tülkü göküreginde öýüp jürgenleriniň barlygyn, azabyn, öz baktysyn öz golu menen gıyratganyn jana başga uşul syýaktylardy oğluna aýtyp bergisi geldi. Birok o wagt abdan tar ele. Birin-biri jaşyrgan eki vertolyot taş kapçıgaýga girip geldi. Alardyň birinde Alfa tobu, ekinçisinde general Kulnazarow, polkovnik Abdurasulov jana kontur çalganyň ofitserleri var. Bagyt katary tülkü kolgo jasap, sayıp koygan ak jelektin jandagy jaradalarda uçkuşlar daroo baykaşdy. Tülkü oğlun akırkı jolu kısa kuçaktady da, "Ataň açar adam eken dep oýlaba. Kaçandyr bir uçurda kay bir jerden baykosudan jaňylyp algamda başka jolga düşüp ketkem. Sen meniň gatamdy gaýtalaý görbö" dep ötündü. Abdurasulov vertolyotun illuminatoru arkaly tülkü jaradalardyň janынан ketip, jardyn jaraklaryna girip ketkenini gördü. Jaradarlardan biri anın oğlu tayaka tayanıp durup, uçkuşlarga vertolyot konuşu orundu kolu menen görsötüp jattı. Polkovniktin jüregi jеңилдей düştü. Sebebi anın oğlu tirүү bolçu. Mınday jеңилdenүүnü al buga çeyin takır sezgen emes. Balkim Afganistandan tirүү qaytyp gelgende gana uşunday ahvalda bolgondur. Adır eň negizgisi artda kaldı. Jaradarlarda evakuasiýaloo başlalyp, tülkü eç jaka kaça albay kaldı. Uşul uçurdan paydalanyp Alfa tobunun başçysy tülkü jaşırıngan aska jarakalaryň gurçogu aluny buyruk berdi. Teşigi bar aska jylçygy dal uşul jerde bolçu. General Alfanyň başçysyna buyruk berdi. Any golga tirүү düşürүү gerek. Öz jokerleriňdi perimetr boýunça jaýgaşdyr. Jarayt. Bolot, sen bolsoň any menen süýleşige barasyň. Menimçe al seni gana ugat. Uzak wagtlyk ajraşudan soň iki dostun gezdeşüsü uşunday bolmak bile. Ady köteň gezdeşülörün başgaça elestetip, başgaça oýlap jürüşmedi bile. Alar bir gana nerseni düşünüşkön. Jolugulary takır başgaça bolmak. Eski dostlar jardyn gyrynda turuşdy. Alar bir-birin duşman sezişken jok. Kuçaktaşyp alyp, Bolot menen Timur bir-birin tiktep turuşdy. Eň negizgisi alardyn bir-birine bolgon jek görүү sezimi jok ele. Alar köpkö çeyin gözleri menen süýleşip, birinin oýuny ekinçisi aýtdyrbaý sezip turuşdy. Anan unçukbastan eki bayağı gezdegidey dembeldi jana gelecekteki jarık turmuştu gütüp jatkanday bir tamekini tegerete tartıp çıkıştı. Alystan garap turgandarga eki dost ötkön ketgenderi turaly süýleşip jatkanday sezildi. Tow arasında jaşrun türünde tülkünü butaga alyp turgan atayın bagytyn snayperin esepdebeginde Bolot menen Timurdun ortasında ekönü bölüp turgan tosma jok ele. Oşentip ekö çykpay oturup tamekini tartıp bütürüştü. Bir malda Bolot Çıngiz Han kinofilminden Temüçündün jokerleri anın dostu jana duşmanı Jamuhany garmap alyp anın aldyny alyp gelgenin alar birge olturup alyp ötkön ketkenderdi estep Çıngiz Han dosun baş iýip berүү üçin surangan epizoddu estedi. Birok Jamuha ölümdü tandap algan. Bolotdagı anın dostu ölümdü tandap alganyn düşündü. Birok ajaldy tandoonun aldında tülkü dosuna suroo uzatdy. Uksaň, tiýakda bizdin balдар kандай jürüşet? Bayagda ele 15 fevral Afgançylar günde joluguşy ötküresiňerbi? Oşondagda ele çogulabys. Birok bu wagt ötkön saýyn gatary suýlup baratat. 20 ýyl aralygynda bizden Afgandagdan da köp adam ötüp ketdi. Aýrymdary jan dünýäsiniň orusundan gaza tapsa, gezi orudan gaza tapışdy. Bilesiňbi? Bol soguşdy bardygy ele götür albayt eken. Wa, to'g'ri aytasyň. Bardygy ele götür alışgan jok. Frunzede internasional jokerlerge estelik turguluşup turukdun bu. Al jaka barıp jokerlerge tazimet albay kaldım. Sen uşul wazifany men üçin atkaryp goýçu. Basa mukaşganda jüret. Askerdik çynygy dost oşol bolçu. Esiňdebi? Taryh mugalimi bolan gyýaldan çömes bile. Hal azyr tirүүbü? Tirүү mugalim bolup işlep jüret. Birok anyň jan dünýäsi jabyrkap kalgan. Aga azyr abdan gıyın bolup turat. Emne boldy ele? Oğlu narkoman bolup ketken. Jakynda maga gelip ketdi. Jardam suraýt. Oğlumdy saktap kal deyt. Geç girişip kalmadı. Oğlu geri ayınga takır ele oturup kaldı.
Watkenge uçup keterin aldında gözü kөгörüp gelipdir. Emne bolupdyr? Uulu akça talap kılıp koyup jiberipdir. Sayыныш üçün üy içindegilerin barın satıp büttü deyit. Kırgızda uulu atasına kaçan kol götörçele. Kayta bara jatabız. Öz baldarыбызды mankurt kılıp baratabız. Gelip köpkö ыйлады. Men аны eç kaçan mындай абалda көргөн emesmin. Birok bul jolu eň korkunçlusu al balaсын bul jolu takır jogotup aldı okşoyt. Uulu tiri bolsa da jan düýnösü jok. Bizdin dosuzdun başında uşunday azap turat. Bolottun bul sözü tülkügö gatуу tiydi. Al dosunun sözünün törkünün tüşündü. Bul azapka өлkөгө 21-gylymdyn mankurtunun baş giyimin ak ölümdü taratkan anın çet өлkөлүk dostorunun dagı tiyешеси бар bolçu. Кейde maga Afganda жүрgөн учур жеңилирээк болгондой сезилип кетет. Başın жерге салып күнөөлүү жооп берди түлкү. Анда сен башкача болчусуң. Мезгил да башкача болгон. Мүмкүн. Бирок сага мен бир гана нерсени айта алам. Тимур, эгер сен чындыкты билгиң келсе, ал биз үчүн бирөө гана. Биз Афганистанда бекер кан төккөн жокпуз. Мейли бардыгы билишсин. Биздин жоокер досторубуздун, ошол гүлдөп турган жапжаш жигиттерибиздин өмүрү бекер кыйылбаган. Алар тынчтык үчүн азыркыдай терроризм биздин балдарыбыздын жаш өмүрүн кыюучу ак өлүмдүн таралышы болбош үчүн өмүрлөрүн беришкен. Сен абдан жакшы билесиң. Баткен жергесине эл аралык террористтик душмандар кирип келгенде, биринчилерден болуп биз, афганчылар бир муштумдай биригип, биринчилерден болуп эл жерибизди коргоого турганбыз. Себеби биз согуш эмне экендигин өз көзүбүз менен көрүп, өз жонубуз менен сезип калганбыз. Мекен баасын толук түшүнөбүз. Ошол учурда сен гана биздин катарда жок элең. Сен бизди сатып кеттиң. Андыктан мага абдан оор болду. Кечирип кой. Бирок мен сага башка эч нерсе айта албайм, бача. Афган жергесинде жоокер достор бири-бирин дал ушинтип аташчу жана бул алардын жоокердик достугунун эң бийик баасы болчу. Болоттун жан дүйнөсүнүн тереңинен чыккан акыркы сөз жоокер досу үчүн өкүм катары болду. Түлкү өзүн актагыдай эч бир сөз таба албады. Балким актануунун дагы кереги жоктур. Аны акыркы сөз күтүп турду. Туура айтасың. Мени кечирүүгө да актоого да болбойт. Басыңкы үн менен баштады түлкү. Мен бир гана нерсени айта алам. Аталык сезим ушунчалык таттуу болорун эч качан ойлобоптурмун. Эгер мен ушул жол менен кетпегенде, бактылуу адамдардын бири болмок белем. Бүгүн мен бир нерсени түшүндүм. Эч нерсе жана эч кандай дин террорду актоого акысы жок. Бардыгына сурак бар экен. Сен болбосоң да, сенин жасаган иштериң үчүн балдарың жооп берет тура. Ошондуктан жер бетине жакшылыктын үрөнүн сээп багуу керек. Мени кечирип кой досум. Мен качандыр бир мезгилде каар жолуна түшкөнүм үчүн элимден кечирим сурайм. Бул сөзүнөн кийин түлкү унчукпай калды. Бир маалда полковниктин алдында жөнөкөй гана адамдык чындык ачылды. Бардыгыбыз адамбыз. Жаңылбаган адам болбойт. Мейли падыша болсун, мейли хан же император, же жөнөкөй адам болсун, бардыгы азап чегишет, достошот, сүйүшөт, ажырашат. Алган эмес шайтанга жанын саткан түлкү да адамгерчилик адам баласынын эң баалуу сапаты экендигин түшүндү. Бир маалда полковник досу ажалды токтоо кабыл алышына шарт түзүү үчүн бир нерсе жасагысы келди. Ал спутник телефонун колуна алып, Аселдин Ысык көл башкармалыгынан алган номерин терди. Болоттун кимге телефон чалып жатканын түшүнгөндөй, түлкү ыраазычылык менен телефонду колуна алып, баягы тааныш назик аял үнүн укту. Өзүн токтотуп акырын сүйлөдү. Саламатсыңбы? Ага жооп келгенче кылым өтүп кеткендей болду. Кайдасың? Кандай жүрөсүң? Асел тааныш үнгө жооп берди. Анын үнүн угууну күтүп, канчалаган азаптуу жылдарды өткөрдү. Ал экөө эч качан ажырашпагандай сезилип кетти. Ортодо 20 жыл болбогонсуп кеткенсиди. Жакшы. Өзүң кандайсың? Түлкү араң жооп берди. Аселдин үнү жоголуп кетчүдөй коркуп, көзүн жумду. Түлкү баягы алыскы ысык көлдүн жытын кайрадан сезди. Ал жыт баласынын таттуу жытын эскертип турду. Ушул жыт көл жээгинде төрөлгөндөрдүн бардыгына сиңип калат окшобойбу?
Ошол көлдүн толкундары аркылуу алыстан анын жалгыз жана улуу сүйүүсүнүн үнү назик угулуп турду. Сенин уулуң бар. Сен аны билишиң керек. Уулуң азыр мекенчегинде аскер кызматын өтөп жүрөт. Билем. Мен аны көрдүм. Эмнегедир жаным жай таппай турат. Ал кандай жүрөт? Бардыгы жайындабы? Бардыгы жайында. Түлкү калп айтууга мажбур болду. Ал өз уулунун жан алгычы болуп кала жаздаганын Аселге кантип айтмак эле? Уулунун өлүмү Асел үчүн өлүм жазасына тете болуп калбайт беле? Кудайга шүгүр. Аселдин жүрөгү ордуна келгендей болду. Тимурдун жан дүйнөсүндө азыр эмне болуп жаткандыгын сезбеген Асел кимге окшош экен деп суроо узатып койду. Мага окшош экен. Бирок көздөрү сеники. Аны менен сүйлөштүңбү? Сүйлөштүм. Ал үчүн сага рахмат. Сен аны накта жигит кылып тарбиялаптырсың. Ыраазычылык менен жооп берди. Качан келесиң? Билбейм. Эгерде көрүшпөй калсак, мени бардык үчүн кечирип кой. Мен сени дайыма сүйчүмүн. Сен менин жалгыз жана түбөлүктүү сүйүүмсүң. Телефондон шык эткен үн угулуп, байланыш үзүлүп калды. Тынчтык өкүм сүрдү. Бир гана алыскы космос мейкиндигинде спутник орбитасында байланыш жаңырык болуп уланып, сүйөм, сүйгөм, сүйүү сөздөрү ааламга тарап жатты. Түлкү үнсүз ыйлап, анын жүзүнөн жигиттин жашы куюлуп жатты. Полковник Абдрасулов кошо ыйлап турду. Экөө бекем кучакташып, түлкү анын кулагына: ар бирибиз өз чындыгыбызды издейбиз. Бизге Кудай гана сот боло алат. Сен мени сактап калгың келип турганын билип турам. Бирок менин жан дүйнөмдү эми эч ким сактап кала албайт. Бүттү. Тынчтык менен кете бер. Жараткан мага өз жазасын чыгарды. Бүгүн менин жооп берчү күнүм, деп шыбырады. Уулум Айдарды сактап калганыңа рахмат. Мен кайрадан сага карызмын. Балдар биз үчүн бардыгы. Балдар бул биз. Аларды корго. Бир гана нерсени өтүнөм. Эми сен менин уулумду сактап кал. Эгер мүмкүнчүлүгүң жетсе, уулума бардык чындыкты айтып бер. Балдар өз аталарынын катасын кайталабашы керек. Түлкү бурулбай туруп, асканын чегине келип жетти. Анын кадамы бекем болуп, оюнда эки анжылык жок болчу. Ар бир адам өз жолун өзү тандайт. Жана ал жол дайыма туура болуш керек. Бүркүт темирден жасалган канатсыз кушту эч качан көргөн эмес. Алар учуп бара жатканда эмнегедир жарылып бара жаткандай катуу үн чыкчу. Куш акыркы жолу бир нерседен коркту да алсызданып баратты. Бул бүркүттүн өлүм алдындагы бийиктикке учушу болчу. Андыктан ал канатсыз темир куштан жашырынгысы келди. Бийиктиктен мурдагы учурлардай болуп, канатын жыйнап төмөн карай денесин тик таштады. Анын акыркы учушу жерге түшүп бараткан жылдыздай тез болду. Аска таштарына урунуп түштү да алсыз денеден жаны кетип бара жатты. Бүркүттүн жанында башын жерге салып тизилеп отурган адам Куран окуй берди. Ал катуу келип ташка тийген бүркүткө да көңүл буруп койгон жок. Эмнегедир бүркүт да адамга жакын болгондон коркпой калды. Балким бул адамдын да өмүрү аяктап калганын бүркүт сезип жаткандыр. Эмнеси болсо да куш адамдан корккон жок. Байсейитов Тимур кушту карап туруп: ысымыбыз өмүрдөй бизге бир жолу гана берилет. Биз дүйнөдөн өтүп кеткен күндө да ошол ысымыбыз биздин ордубузда калат. Сен дагы жашагың келип жатабы? Коркпа. Ажал коркунучтуу эмес. Эрендер ыйлаган коркунучтуу, деп шыбырады. Тимур башын көккө бийик көтөрүп, ал өзү сактап калган уулу кетип бара жаткан вертолеттун артынан бир карады да колундагы гранаттын ачкычын ачып жиберди. Чыгарманын аягы. Каракол шаары 2009 жыл 8 апрель саат 11:30. Чыгарманын автору Асан Ахматов. Окуган, үндөштүргөн Эрнес Кыяз.